согуш болсо дүйнө боюнча жөөтөр жетип келет. Биз адашабыз да, жөөтөр 7 миллион деп. Жок. Акыркы эсеп боюнча булар бир 200 миллиондон 300 миллионго чейин бар. Бүт элдер бизге баш ийиш керек дейт. Уже биздин чек ара кеп калып атат борбордук азия. Эпштейн файлдары деген жуулгандуу окуялар чыгып атат. Ошол нерселерди жашырыш үчүн согуш ачылган жокпу? Жөөттөрдө 3 жаштан баштап зуттаса болот. Бу акмактар, педофилдер, адам жейгичтер, маньяктар деп туруп, бул жерде Аллах үчүн эмне кылыш керек? Согуш кылыш керек. Кудайыңар, Аллахыңар болсо, эмне үчүн анда жеңилип атасыңар деген нерсечи? Алла Таала бизге жеңишти Кур'ани Каримде вада берген. Акыры ислам жеңет деп. Кайсыл учурга чейин болот? Ким жеңүүгө жакын болот? Булар антихрист күтүп атат, жөөттөр. Эгерде азыр жөөттөр кирип алса Иранга, акырет жакындап калат. Жал жакындап калат. Антихрист жакындап калат. Согуш созулат, бир 3 ай 4 айга созулат. Бирок Иранды жеңе албайт. Акыры бир келишимге, тынчтык келишимге келет. Иранды эмне кыласыңар, Палестинаны эмне кыласыңар? Алыс го бизден дейт. Алыс эмес. Чек ара жакындап атат. Чек ара жок десек да болот азыр. Бүгүнкү Иранды сактап калсак, өзү сактап калган болобуз. Жалгыз бөлүнсөк, жалгыз жүрсөк, биздин Америка менен Израиль жок болот. Ассаламу алейкум, саламатсыздар урматтуу биздин катталуучулар жана көрүүчүлөр. Бизде дүйнө геополитика жана Кыргызстандын ичиндеги абалдар тууралуу сүйлөшкөнү, Кыргызстанда эң тажрыйбалуу дин жактан десек, дин жактан, саясат жактан десек, саясат, деги эле көпчүлүк мындай укук коргоо десек, укук коргоо жактан чоң адис Турсунбай Бакир уулу агабыз чакырдык. Ассаламу алейкум ажеке, кандай келесиз? Алейкум ассалам, бүт мактоолор Алла Таалага болсун. Мен, сен жана башка момун мусулмандар жакшы соп иштерге себепчи болуп жүрө берели. Амин. Анан эми биз бүгүнкү теманы сизге айтаардан мурда кыскача мына орозо учурунда тартып атабыз. Орозо кармап атасыз иншалла. Элхамдулилля. Орозонун кыскача тарыхын мындай өзүңүз үчүн кантип ачтыңыз эле? Орозону качан тутуп баштадыңыз эле? Ошол тууралуу айтып кетсеңиз. Биз совет мезгилинде чоңоюп өскөнбүз. Динге тыюу салынган. Ошого карабастан орозону кармачу элек. Бирок өзү эле коллегабыз бар эле, Хамит аке деген агай. Ошол тизме кылып алып туруп, Коммунисттик партиянын шаардык комитетине, анан коопсуздук комитеттин мекемесине тапшырып коет эле. Ушулар орозо кармап атат, же болбосо булар тажыйга барып 10 000 кылычты өлгөн жерде деп. Артыбыздан жүрчү эле. КГБ 1, анан өзү менен чогуш дегендер 2. Эми доор ошондой эле. Бирок орозону кармачу элек. Мен анда Ош университетинде сабак берчү элем. Студенттер кармачу эле орозону, ал да жашыруун. Мисалы мен өзүм чукпайт элем студенттерге, тескери колдоп берчү элем. Анан оз ачар келгенде шашып барчу элек. Оз ачарды ооба топтолуп эле жамааттын оз аччу элек. Өзүнүн жоролору менен, агалары менен. Ошондуктан орозону кармап жүргөнүбүз совет мезгилине туш келди. 5 парыз аткарган, бул уже СССР жок болуп, өз кызгарансыз болгондо мусулмандын 5 парызын аткарып жүрөбүз, элхамдулилля. Анан ушул орозону ушунга чейин таштаган жокмун, элхамдулилля. Бир ооруп 1-2 жыл кармабадым, но кийин анда түшүнбөгөндөр көп эле. Ушулда ажыбы орозо күндөрү орозо кармабай чай пай ичип жүрүп атам да дегенде анда катуу ооруп калдым эле. Анан врачтарга барып айттым, мен орозо кармайм дедим. Өлүп каласыз деди. Алла Таала шифа берет дедим. Түшүнбөгөндөр көп экен дедим. Атак мен ислам динине, мусулмандар атынан зыян келтирбейин деп кармап, Кудайга шүкүр, мына ушунга чейин мага азыр жардам берип атат. Көбүнчө арабтар да таң калат. Ушундай оор менен кармап атасыз орозону. Кармап атам. Алла Таала шифа берип атат деп. Чынында норма кеп калам да, денем норма кеп калат орозо күндөрү. Алла кабыл кылсын. Анан эми бул орозо жөн эле тамак аштан тыйылбай эле көптөгөн нерселерден тыйылыш керек. Бирок дүйнөдөгү бардык эле бул нерсени түшүнө бербейт. Жана биздин көз карашта эмес мамлекеттер бар. Иран тууралуу көбүрөөк мындай жакынкы чыгыш тууралуу көбүрөөк сүйлөшкүм келди. Себеп дегенде сизден тажрыйбалуу, сизден мындай адискөй бул тармакта киши, мен оюмча мындай саналуу эле Кыргызстанда. Анан аны менен пайдаланайлы деп чечтик. Бир өз сөз ушул жерде. Кийин жооп кошулуп алам. Орозо кармоо эрежелери боюнча айтып атпайсызбы? Туура. Бул жалгыз парзыбыз Алла Таалага багышталган. Ошон үчүн орозо кармаганда айтабыз, Алла Таала сени ыраазычылык үчүн деп кармайбыз. Эң чоң башка мында өзгөчөлүгү башка биздин парздарыбыздан. Анан бир күлкүлүү нерсени эстеп кетейин.
серьезно бен олуттарсам бүтле имамдар, молдалар айтып атат, алымдар айтып атат. Сізге айтпадым ба, намаз оқығандардан экөөбүз элек жогорку кеңеште, биринчи, экинчи чакырылышта Бөрүбай Жураев жана мен. Анан муфтият мени дайым чакыра берчү эле курултайларга. Ушул раматтылык Мураталы ажы чакырып калды тарых музейде, Рамазан айы башталып атат, келип катышып бериңиз деп. Залда бүт имамдар, молдалар отурат, активисттер отурат, аял ширке кишилер президиумда Мураталы ажы, мен отурам, анан молдокелер отурат. Анан сөз мага берип койду. Мен болсо жана сен сөзүң кайталап, азыр көбүнчө мода деп Орозон кармашып атат, мода эмес бул. Же болсо толук адамдар арыктайлы деп кармап атат десем, бир малда залда 2-3 адам күлүп берди. Мен күлкүлүү нерсе айттым деп, оң жагымга карасам, муфти отурган экен Мураталы ажы. Толук адам эле да. Анан ал өзүн ыңгайсыз сезип, мындай жерде карап калды. Анан сөз токтоттум, анан бурултуп айттым, Азирети муфти дедим. Бул сөзүм сизге тиешеси жок дедим. Микрофонго эле. Микрофонго айттым. Болосо чында эле ошо айтып буга тийип кетип атпайбы сөз. Аркташ үчүн эмес деп. Анан сизге тиешеси жок, сиз Азирети муфтисиз деп оңдоп кеттим сөздү. Эми уланта берели, кечирип коесуң. Ооба. Анан эми бул мисалы көпчүлүгү айтып калат сизди Хаменеи менен тааныш депчи. Анан Хаменеи дегенде дагы бул эки адам бар экен, Хоменеи, анан Хаменеи. Мундагы көпчүлүгү түшүндүрбөйт, себеби дегенде биздин азыр заманда көпчүлүгү баягы рилс форматтагы жашоо болуп калды. Көп деле териштирбейт, үстүндө жазууну окуйт, ошо менен ушундай экен деп кете берет. Анан мен жөөттөрдүн мамлекети курулган заманга кайткым келет да, бул узак деле эмес, 100 жыл деле боло элек. Бул 48-жыл. 47-48 жылдары келе баштаган. Эми бул мамлекеттин түзүлүшү бул диний көз карашта түзүлгөнбү, же саясий кандай геополитикалык көз карашта түзүлгөнбү? Же экөө бири-бири менен айкалышып калды азыр бүгүнкү заманда? Бир эмес, биринчи суроо кетти, бир суроону камтып баштайын анда. 98-жылы негедир Аскар Акаев Ислам Иран Республикасына делегациянын башчысы кылып мени жөнөтүп атат. Делегациянын ичинде Кыргызстандын Азирети муфтии, дин комиссия боюнча комитеттин төрагасы Эмил Каптагаев, дам 2-3 молдоки, анан мен. Аны ойлонуп калсам, бар ала караганда мен даражам жогору экен да. Жогорку кеңештин биринчи чакырылышынын депутаты. Экичтен болсо, анда экиле депутат намаз окуш элек. Ошол үчүн ушу намазкөй депутат деп мени коюп атат. Деп турам, макул болуп келдим Иранга. Каршылашы болсоңуз деле. Оппозиция, эң күчтүү оппозиция эле Макаев, номер 1 эле. Анан Иранда болсо, эми Кыргызстандан баргандан кийин ак калпак, чепкен, колумда теспи, 96-жылы биринчи намаз окуган баштагам. Значит, бул 2 жылдан кийин чакырып атат, колуман теспи түшпөйт. Анан ошо мени көрүп туруп, негедир өздөрүнө ыңгайсыз сезип ирандыктар. Эң чоңу келди ушул экен деп туруп, ушу келгендерден туруп бүт делегация баш Африка, Азия, Европа бардык жерден келген. Ушу 2-3 эле өзүнчө бир жеңил машина отурсуп койду. Мен машинанча түшүнбөйм, антип айдай албайм. Ушу Мерседес болуш керек. Жанагы VIP класс. Алдына 2 мотоциклист, аркага 2 мотоциклист, ошондой мени алып жүрүштү. Калган баарын автобуска тыкты. Керек болсо жана Айталы Хаменинин ушу 8 жылдыгына бардык да, өлгөнүнө 8 жыл болгондо. Ошол мазарынын жанында өтө эле ушу 100 миңдеген адамдар болгон жерде атайын мындай тепкичтерге окшоп мындай президент түзүп коюптур. Ошол жака мени отургузду. Карасам, бүт делегациялар биздин менен келгенде астына отурат. Анан кийин барып жетекчилердин кулагына шыбырадым. Айталы Хаменеи уже Айталы Хаменинин пикирлеши, жакын досу. Ошондон ушуну коюшкан. Кийинки жетекчи деп. Хаменеи өлгөндөн кийин. Көп билбейт, сен айтканда адашат. Аттап окшошту. Хоменеи өлдү, Хаменеи келди. Хаменеи келди. Ооба. Хамени ирандык эле, чыныгы ирандык эле. Хаменеи бул Азербайжан улутунда. Ошого карабастан илимий даражасы күчтүү эле. Айталы бир 19 айталы бар. Мен алардын бир 3-өсү менен тааныштым. Ошо бири Айталы Хаменеи эле. Ошону койгон, ал сол жагыбызда отурат, биз буякта президиумда отурабыз. Калган бүт 100 миңден адам астыбызда. Анан тартынып, президент отурган көрөсүң, тикелеш сени карап турат деп өзүм менен кошо келгендер. Анан айттым, кечирип коесуңар дедим. Мала баары жогорку даражалуу конокторду дедим. Кыргызстандан, Өзбекстанды кимди кошуп алдым? Тахир Малик, Шайтанат деген сон роман жазган. Өзбекстанды титреткен ушундай кино тартылган. Сериалы чыккан. Ооба. Ушу жалгыз ушу келиптир Өзбекстандан.
Tayanып айттым, бул Өзбекстандан дедим, жогорку кызматта десем, баары мен жакка отурулушту, анан сүйүнүп бүт жетекчилер, анан менен келген делегация баарын отургузуп койдум президиумга. Ошондо кийин өткөндөн кийин бизди кабыл алды делегация баштыгы. Эч беркеле жолуккан жок. Бирок мени жана башка делегация баштыгы кабыл алып, Айталы Хамени биринчи жолу сүйлөштү ошондо. Бир аны ыраазычылыкты айтпай ошондо айтты, биз мусулмандар биригишибиз керек. Жалгыз бөлүнсөк, жалгызма жалгыз жүрсөк, бизди Америка менен Израиль жок кылат бири-биринен деп туруп. Бул кечеги Кече шейит кеткен. Ошо бул сөзү 98-жылы айтып атат. Значит, 28 жыл мурда бирге деп. Анан кийин биринчи жолу Иранга эл аралык конференция бир эле мен эмес, Хадражи Маликов барып атты, Кыргызстан Азирети муфтилери барып атты. Анан Акрам университет бар бизде, анын ректору ошо Иранда Суннит область бар, Гулистанда Сунни университет бар. Шиит мамлекети Сунни университет бар. Ошону бүтүргөн биздин инибиз Акрам университетинин ректору Кыргызстанда. Ошол болуп барып, ошондой нерселерге катышып жүрөбүз. Өзгөчө акыркы мезгилде шиялар менен сунниттерди бириктирүү боюнча көп конференциялар болду. Анан араб жазы деп түстү инкылаптар болбодубу? Ал боюнча да бир чакырышты. Ошон үчүн дал эле жолуп жүргөнбүз. Ошондуктан бул жерде көбү билбей эле андай мындай дейт, мен айтам, бул ажайып инсан эле. Чыныгы мекенчил эле, чыныгы динчил адам эле. Ошон үчүн айтканда, мен үчүн Иран же өзүм маанилүү эмесмин. Мен үчүн ислам маанилүү деген сөз кайсы жетекчи айтты? Мына сунни өлкөлөр, араб өлкөлөрү алып көрөлү. Жок. Муну бир эле Саддам Хусейн айтты жана асып атканда. Аллах акбар деп жана көрөсүңөр душмандар кылган деп, ислам үчүн кетип атам, шейит болуп кетип атам, Саддам Хусейн айтты. Бул жерде Али Хамени айтты. Эми тарыхка кетели, Израиль жөнүндө. 19-кылымдын аягында Герцог деген журналист, сенин кесиптешиң, саясий сионизмди ойлоп чыгат. Өзү жөөт, но бирок баарын ушу артына ичиш үчүн эмне үчүн жөөттөрдө өз мамлекети болуш керек эмес деп, кулайлуу мамлекет деп саясий сионизмди ойлоп чыгат. Анан курултайлары болот. Анан булар аяка бияка кат жазыш баштайт. Анткени Осман империянын кийин биринчи дүйнөлүк согуштан талкалагандан кийин Палестинаны ажыратып коет да, араб өлкөлөрдү ажыратып коет Осман империясына. Ошондо бул Британиянын карамына өтүп кетет. Британиянын конгрессмендерине, королевасы бүт баарына жаза берет. Бизге жардам бергиле, жөөттөрдүн мамлекети болсун деп. Башка Европанын падышаларында, президенттерине жазыш баштайт. Анан ошондо булар жөөттөр эми башкалар мисалы искусство, өнөр жай, ай чарба, башка нерсени алек болушса, булар төрөлгөндөн баштап бир эле негизги багыты акча кылуу. Банктарды ачат, же болсо финансылык уюмдарды түзөт, же болсо кредит беретін уюмдарды түзөт. Ошон үчүн булар акчаны чогултуш баштайт. Анан жада калса ушул сионизм идеясы ишке ашып жөөт мамлекет түзүш үчүн экинчи дүйнөлүк баш чалышты. Булар курмандыкка өзүнүн жөнөкөй жөөттөрдү салып берет. Айтып атпайбы азыр Гитлер 6 миллион жөөттөрдү өлтүрдү деп. Ким салып берди 6 миллион жөөттөрдү? Аларды алып чыгып кетсе болот эле. Негедир бүт бай жөөттөр чыгып кетишти Германиядан, же бир эле Германия эмес, немистер басып алган Франциядан, башкаттан чыгып кетишти. Польшадан бардыгы чыгып кетишти. Жөнөкөй жөөттөр чыгарбай коюшту. Керек болсо өздөрү тизмелерди берип, ушулар жок кыласыңар деп 6 миллион жөөттөрдү өздөрү курмандыкка чалып, анан кийин экинчи дүйнөлүк согуштан кийин булар ыйлашты баштады. Көрдүңөрбү? Холокост болду. Биз жөөттөрдү эч ким жакшы көрбөйт. Силер жакшы жардам бергиле христиандар деп. 3000 жылдан бери мекенибизди издеп жүрөбүз. Ооба. Биз атан Египтин кулчулуктан бошотуп Муса пайгамбарыбыз, Моисей пайгамбарыбыз ушул жака алып келди эле, бирок аякта биз ажырадык, бизге ушул жерди кайтарып бергиле деп лөлүчүлүк кылып, акыры ондо да эми жөөттөр көбүнчөсү да элет эле. Анан бул жерде өкүнүчтүү, аны биз кийин билип калдык. Биз Совет Союзунда жашаганда ойлоппуз, биз дайыма Ясир Арафатты колдоп жүрдүк деп. Бириккен Палестинанын оппозициясыны. Бирок өкүнүчтүү, Иосиф Сталин эң чоң ролду ойногон экен Израиль түзүлүшүндө. Ошондо 3 план бар экен. Биринде мусулмандар өлкөсүн түзүп, жөөттөрдү автономия берүү, же болсо жөөттөрдүн мамлекет түзүп, арабтар автономия берүү. Үчүнчү вариант болсо жөөттөрдүн да мусулмандардын, арабтардын да мамлекет түзүү. Ошондо буга планап келип атканда Израилди биринчи түзө эле деп туруп, анткени СССРде жөөттөр көп эле да. Мына керек болсо репрессияны айтып атабыз, ушунча миллион адамды СССР жок кыл деп. Карап көрсөң бүт баары фамилиясы жөөттөрдүн фамилиясы.
СССР боюнча 15 республикада миллион адамдарды өлтүрдү, жөөттөр өлтүргөн. Ошондуктан бул жерде Сталин негизги ролду ойноп, анткени берки Америка, Франция, Англия булар Сталинден чочулашчу эле. Анткени негизги мындай карама каршы турган коммунисттик өлкөлөр СССР эле. Ошон үчүн булар да макул болушту, сүйүнүп макул болушту. Анткени аякта жөөттөр иштеди. Жөөттөрдө чегара жок, жөөттөрдө өзүнүн бир мамлекети жок. Жок, булардын өзүнүн ыйык китептеринде деле жазылган да, биз ошол мындай жакшыраак жөөттөр дейличи. Алар китептеринде айтат го, биз мамлекети жок болушубуз керек деп. Ооба. Муну ортодоксалдуу жөөттөр айтат. Жана шляпа кийип алгандар, баягы чачын коюп алгандар, бакимбарды коюп алгандар. Алар өздөрүнүн Тора китеби менен жашайт. Ал жакта жазылып турат. Акырет күнгө чейин жөөттөрдө мамлекет болбойт деп. Ошон үчүн булар Израиль мамлекетин тааныбайт, каршы чыгат, керек болсо мага окшоп алар Израилдин желегине айрайт, өрттөйт. То есть мен пикирлештерди ошо жөөттөр. Алар мен бир жолу Вашингтондо жолуктум 2015-жылы. Ак үйдү курчап алып отурушкан экен. Алар плакаттар менен точно айрайт, Израиль желегине өрттөйт. Анан ушулар азыркы сионизмге каршы азамат топлом болуп атпайбы? Буларды полиция, аскерлер уруп токмоктоп, булар болсо Палестинанын желегин көтөрүп атпайбы? Израиль эмес, Палестина болуш керек. Жөөттөр Палестинада чогуу жашаш керек мусулмандар менен. Керек болсо Осман халифаты кайтып келсе жакшы эле деп булар. Биз эң мыкты жашаш керек Осман халифаты дейт. Анткени бүт бажы куулуп келгенде бизди Осман түптөр кабыл алып туруп, биз жыргап жашаш элек. Анткени чындап эле алар келип банктарды бардык элеп алышты, финанс жактан Осман империяны. Ошону айтышып атат алар. Жөөттөрдүн мамлекети керек эмес. Бирок жана мен башында айтып кеткендей, саясий жөөттөр бар, сионизм и диний жөөттөр бар, бул ортодокстор. Ушул экөөнүн ортосунда карама каршылык бар. Азыр эң коркунучтуу бул сионизм, саясий жөөттөр. Анан жөн эле Израилде аз өздөрү мындайлар, аякта жашагандар. Ким негизи сионисттердин радикалдуу бөлүгү эмес, даже өзүнү бул жерде калыптап атат. Европадан келгендер, көбүнчө Польшадан, мурда СССР мамлекет, Польшадан, Белоруссиядан, то есть социалистик мамлекеттен келгендер бүт баары азыр мусулмандар өчтү. Билбейм, бул кантип биз Совет Союзунда буларды көрбөй калдык, андай интернационалдуу тарбия бар эле. Бул кантип булар өздөрүнүн пикирин билдирбей жүрүштү дейм да, жөөттөр СССРде, Польшада, бүт баары коммунистик мамлекеттелерде. Булар баары Израилге көчүп барып, 47-жылы ООНдун резолюциясы кабыл болсо, ноябрь айында жөөттөрүнүн арабтардын мамлекет түзүлсүн деген чечими, резолюция кабыл алынган, ноябрь айы 47-жылы. Бирок 48-жылы уже жөөттөр Накба айылынан баштап жүздөгөн айылдарды жок кылат. Жок кылганда да террористтик уюмдар бар жөөттөрдүкү. Анда Цахал, Пахал деген аскери жок эле булардын. Булар эми түзүлүп атты эле. Ошондо булар барып туруп айылда баарын тизип, ката-ката атып чыккан арабтар. Жаш бала, аял, эркек айырмасы жок. Качкандар артынан кууп, керек болсо огнемет бар го, от менен атат. От менен көгүзүп, же болбосо бирдекине сайып өлтүрүшкөн, зордукташкан. Ушу 100дөн ашык айылды 48-жылы жөөттөр ушуну террористтик кылган. Анан кийин бул жерде араб өлкөлөр кол салышат, но ийгиликке жетишпейт. Эми ушул жерде суроо да, мисалы 48-жылдан баштап 53-55 жылдарга чейин булар ошондой расширение кылып, мындай чоңоюп, өзүнүн территориясын чоңойтуп атпадыбы? Анан ошол кезде мисалы үчүн булардын аркасында элестетсек да, жаңы эле куугундуктан көчүп келген эл болсоң өзүң, анан үйдүн ээлерине каршы чыгыш үчүн аркаңда бир күч туруш керек да. Ал кезде батыш мамлекеттери көп деле колдогон эмес. Ошондо ким турган булардын аркасында катуу күч болуп? Биз эстен чыгарышыбыз керек эмес. Дүйнөлүк өкмөт деген түшүнүк бар. Дүйнөнү башкаруучу өкмөт. Бүт жөөттөр. Жана 50 жөөттү бир жерге камап коюп, адамзаттан четтетип койсоңор аларды, согуш экинчи болбойт деген сөз бар. Ушу 50 алдыңкы жөөттөр бүт акча ошолордун колунда. Ошондо эле ошолор бар беле? Ошондо эле бар эле. Булар мурда эле бар эле. Буларды ошон үчүн Европадан кууганда, тарыхты карасаң, эң көп куулган эл жөөттөр. Азма лөллөрдү цыгандардан анча куубайт эле. Анткени булар зыяны жок, только ушу аттарды урдачу эле, тилемчилик кылчу эле. А жөөттөр болсо сүткөрлүктү бүт өлкөлөрдө кылып туруп, керек болсо королдорду баш ийдирип алган. Анан карызы баткандар эмне кылат? Куйт да буларды. Европада канча өлкө болсо, баарына куулган, керек болсо Украинадан куулган. Азыр Украинага келишип атпайбы булар кайра, биздин экинчи мекенибиз деп. Анткени бир чоң молдосу ошол жерден жана Гиннестен бул шаарда. Ошол жерге келишип, азыр алар кайра Израилдин жана автономиясы түзөтүп атпайбы Украинада.
жери жакшы Украинаныкы. Львов. Кара тупрак боюнча биринчи орун турат Украина дүйнөдө. Парижде музейде турат Украина тупрагы, образецте үлгү деп туруп. Ошондуктан ошол мезгилде эле булар өкмөттөрдүн баарына баш ийдирип алган. Анан карызды кечип, дан акча бере коюп туруп, булар президент болобу, конгрессмен болобу, сенатор болобу, министр болобу, баарына жардам бергизген. Керек болсо Израиль түзүлгөндө Англиянын бир несі палата лордовтон бир лорд кат жазып королева колдоп берели деп туруп Израилди колдоп берген булар. Анан бир Улуу Британия эмес. Бул жерде алар өздөрүнө жана өлөлөргө окшоп биз ушуна кылды, Холокост кылды деп туруп чет өлкөлүктөр баарыны макулдатып, булар чечим чыгарып алган. Германия репатриация төлөйт. То есть буларды ушу Холокост кылган үчүн тынымсыз 100 жыл. Гилеген акча төлөп турат деп туруп, Германиянын акчасында иштетти булар. Америкада бүт баарын башкарткан жөөттөр да. Ошол эле Рокфеллер, Ротшильд бүт баардыгы ушакта да. Ошо баарды колдоп беришти. Куралды биринчи кезекте. Кечеде Трамп мактанып атпайбы? Иран баш ийбесе, мен дагы $129 миллион курал бердим Израилге деп. Булар постоянно курал берип турат, постоянно акча берип турат. Өзү Израилде медицина, мектеп окуу баары акысыз. Бирок ошого карасын Америка өзү кыйналып атса да, баары акча төлөп турат да буларга. Анткени жөөттөрдүн лоббиси күчтүү. Жөөттөрдү күчтүү, армяндар күчтүү. Эми суроо. Булар келди. Ушул план менен келишти дейли эми. Бул биз мусулмандар көзү сокур болуп калганбы? Ошол кезде кошуна араб өлкөлөрү деле карап турду, бизден жакыныраак. Бирок булар мындай өтө тездик менен күчтөнбөдү. Мисалы, куралдуу күчтөрү деле бүгүнкү күндө ядролук оружиясы деле бар. Аны бар эле билет да. Анан мындай технология менен, мындай тездик менен өнүгүш үчүн кошуна мамлекет, кошуна араб мусулман өлкөлөрү уктап жатыштыбы же билишпедиби? Өлүк болсо дагы мындай кандайдыр бир разведкасы болуш керек эле да. Мына азыр жөөттөр Ливанга кол салды, Иранга кол салды, Сирияда кол салып атат. Жалгыз эмес. Америка таянып. Жана айындат барбы? Коюн ресторанга кирип, түлкү ушуна кыйынсынбы, жүр. Бетме бет чыгабыз деп туруп, бир малды караса түлкү шылкыйып келет таяк жеп. Анан каршы чыкырат. Кыйынсыган сенби, жүр. Жүзмө жүз мушташабыз, бетме бет мушташабыз деп, алда кийин шылкыйып келет карышкыр. Айда ошондо келет. Баары таң калгандан кийин бир малды эшик ачылып арсан кирет. Коюн, сен дагы бирөө капкалып атабы деп туруп, ошондой ишенгени Америка Кошмо Штаттары болду. Өкүнүчтүүсү, мына кечеги Иран кол салышын Батыш Европа колдоп жүрдү. Анан араб согуш менен болуп атканда да эсир сатып кетти. Анткени Америка кандай колдосо жөөттөрдү, эсирде колдоп бергенде чынды, сөздө эмес, сөздө биз колдочу элек. Иш жүзүнө келгенде колдоп коюппуз да. Ошондо мына Афганистанда көрдүк, эсирдин советниктери афгандык президенттен жардам берип атты, туруштук берип атты. Акыры кийин өздөрү жок кылып алды президенттик советтик мамлекет. Көп өлкөлөрдө советниктер бар, Совет Союзунан. Бул жерде алар болбоду. Экинчиден болсо, эми өкүнүчтүү бирок мойнубузга алышыбыз керек. Араб өлкөлөрдүн жоокерлер армиясы алсыз. Согуша албайт алар. Алар эмне үчүн Осман империясына түрктөр каршы чыкты? Анткени Улуу Британия ичинен жарып буларды, Батыш Европа, бүт баары Франция, бүт баары колдоп берип, булар түрктөрдүн Осман империясы жок кылды. Булар согуша албайт. Андан көрө Ирандын аскери күчтүү. Кандай сөз болбосун, бирок эсирдеги биз бөлүнгөн түрк элдердин аскери күчтүү, бизде дух бар, эскиден бар. Көчмөн элдерде бар. Аларда жок тандай нерсе. Ошончо алсыз болушту. 4-5 мамлекет бирип, бир кичинекей жөөт Израиль мамлекетине жеңилишти алар. Үчүнчүдө болсо курал боюнча. Булар көңүл бурбачу эле. Анткени Израиль биринчи башынан баштап эле бүт заманбап куралдарды Европада болобу, Америкада болобу баарыны сатып алды. Көп белек кылып берди ага. Кой, силер ушундай капа болгон элсиңер, силер колдоп берели, жөөт мамлекет жашаган укугу бар деп туруп, көп жөн эле жардам берип атышты. Анан дагы бир нерсе, биз ойлойбуз, жөөттөр ушу көп болсо 7 миллион жашайт экен деп туруп. Булардын мыйзамы башка. Согуш болсо дүйнө боюнча жөөттөр жетип келет. Мына Палестина, куралы жок, армиясы жок, танка, самолету жок. Бирок Израиль чакырды, Америка, Европа, Азия бүт бар жоктон жөөттөр келип, аскери келип, мына Палестиналарды кырды алар. Азырда Иран каршы булар чакырышты, 100 000 аскер чакырып, Европа, Америка бүт дүйнө боюнча келишип атат булар. Булар резервисттер күчтүү. Мисалы бизде мындай закон жок, эгерде согуш болсо, чет өлкөдө кыргыздарды башка өлкөнүн жаранымсы келип согушсын деп. Тескериче бизди камап коет, башка өлкөнү биз территориясы барып согушса. Бул жерде болсо дүйнө боюнча жөөттөр келишет. Таштайт, алар баарында
кош жарандык бар. Көрдүңбү утукларда? Ошон үчүн биз адашабыз да, жөөттөр 7 миллион деп. Жок. Акыркы эсеп боюнча булар бир 200 миллиондон 300 миллионго чейин бар жөөттөр. Бирок булар жашырышат. Анткени булар ыйлактаганы сонунда жардам сураганы жакшы. Биз аз элбиз, биз кичинекейбиз, шунча миллион араб бизди жеп коет, жок кылат деп туруп, Иран бизди жеп коет деп жалынганы жардам сураганы буларга биз 7 миллион дейбиз, анан бир өлкөдө бир 5 миң, 10 миң, 100 миң бар дейбиз. Булар 300 миллионго жакын жөөттөр бар. Эң керектүү нерсе буларда бүт өлкөлөрдө акча ушулардын колунда. Анан эми андан кийинки этаптарга өтөлү. 60 жылдары ага чейин Иранда монархия болчу. Аны кулатышкан. Принцти кулатып, анын ордуна өздөрү эле ошол сиз жаназасына катышкан Хоменейни алып келишкен Франциядан. Муну батыш мамлекеттери алып келген. Анан кантип эле өздөрү алып келген адам кайра аларга өзү каршы чыгып калды. Бул жерде такташыбыз керек. Иранда Реза Пехлеви шах Американын кулу болуп алган. Мен ушу көрүүчүлөргө айтат элем, ушу кызыккандар Ыплас Тегеран деген кыргызча китепти тапкыла. Эсир дооруна чыккан. Ошондо шах мезгилинде Иран кандай эле, Тегеран кандай эле бүт баары жазылган. Тегеран чоң сойкукана болуп калган. Американ аскери бар эле. Америкалыктар ушунча элди бузуп аякта. Аялдарын зордуктап, жана наркотик, спиртной бүт бар жокту киргизип аяка. Бул өзүнүн бир мындай, ал Таиланд айтып атпайбы ушул мамлекет, экинчи Таиланд кылган да. Ошондуктан бул жерде эл намысына келип, мисалы бизде айтып атат, дүйнө кыргызда сойкулукка мындай берилип атат, токтотолу мындай башка улуттар менен жүрбөсүн деп, жана мекен патриоттор чыгып Россияда токмоктоп атпайбы биздин кыздарды. Алардын намысы ойгонуп туруп, жок муну токтотуш керек деп студенттер көтөрүлдү. Мен ошондо студент элем, жаңы армиядан келген элем. Ошо көрүп, ууп таң калгам да. Иранды биз ислам өлкө дейбиз. Студент жаштар ушундай алдыңкы жаштар экен деп. Американы куруп чыгарды. Керек болсо Американы элчилигин басып алган. Өлтүрүшкөн да дипломаттарды. Американы жөн түшүргөн, Америка эч нерсе ала албаган. Бирок Америка ушундай тойгозгон, анын союздаштары Батыш Европа ушуну тойгозгон, Иран эл намысына келип жок кылды аларды. Анан революция болгондон кийин ким башкарат? Жок кылыш оңой эле. Бизде канча 3 революция болду Кыргызстанда, башкаруучу керек. Анан Аятолла Хомейнини булар чакырышат. Ал бери топ Туркияда жашады, Аятолла Хомейни, анан Иракта жашады, акыры Францияга кетти. Анткени аны өлтүрүү аракеттери болгон шах жактан. Ошон үчүн бул копусун ойлоп Европага көчүп кеткен. Болбосо Туркия менен Иракта жашачу. Анан Франциядан алып келди, муну аэропортто тосуп алып жаштар такка отургузуп койду. Ошондон бери мына конституция кабыл алынып туруп, Иран мамлекети революцияны ойлорун ишке ашырыш баштады. Толук бийлик алмашты. Бизде революция деп коюп алмашпай ошол адамдарга калып атпайбы? Ошол мекемелер ал жак толук алмашылды. Жана шах Реза Пехлевин хан сарайына барсаң, биз алып барды экскурсия ошондо 98-жылы. Өтүгүлө калы статуяны сындырыптыр, айкелин сындырыптыр. Ма путу эле калыптыр, өтүктөн чыгып турат путу. Болду, калан бар жок сынык. Ошентип алар шахтын саткын режиминен кутулган. Бүгүнкү айтып атпайбы? Сүрөттөрдө коюп туруп, мына Иран кандай бактылуу жашачу эле деп. Эч кандай. Иран Американын наркопритону, сойкуканасы эле андай. Ошондуктан билбегендер айтып атат аны. Кудай сактасын. Бизде да азыр ушу маселе көтөрүлүп атпайбы? Имам маселеси. Кудай сактасын да жолдон. Таиландтан болушун Кудай сактасын. Ошондуктан бул жерде биринчиден Иранды ички иштерине кириши керек эмес эч ким. Америкага кирише албайт, жөөттөрдө кирише албайт. Башка өлкөлөрдө кирише албайт. Анан кийин мындай кылыш керек, эч ким айткан укугу жок. Иран мамлекети өз жашоосу менен жашап атат Иран эли. Алар жамандыкты көрүштү. Экинчи жака кайткысы келбей атат алар. Израиль болсо биринчи өзү сионисттер жер издеп жүрүшкөн. Ол Аргентинага чейин, Африкага чейин ушул жерде биз Израиль мамлекет түзөбүз деп. Акыры жетекчилер болбой, жок. Сен айткандай 3000 жыл мурда биз ушул жерди Кудай убадалаган, ушул жака барабыз деп, жана ортодокс жөөттөр каршы болуп ушак келишти да. Эми ошол жерден алар планган деп болуп атат. Кече бирөө айтат, биз эми Израилдин желегин түшүндүк дейт. Менден сурасаң бул айтып берет элем дейт. Жана үстүндө астында көк сызыктар. Бул Нил менен Ефрат дарыя. Ошо эки дарыянын ортосунда Израиль болот деп туруп, булар Египтен Индияга чейин чоң Израиль мамлекет түзөбүз деп атат. Великий Израиль дегенде. Анан бүт элдер бизге баш ийиш керек дейт. Уже биздин чек келип калып атат. Борбордук Азия. Индия, Борбордук Азия биякта да. Уже Казакстан, Түркмөнстан, Тажикстан, Кыргызстан. Ошондуктан бул маселе бизге түз тиешелүү. Анан көп отуруп Иранды эмне кыласыңар, Палестинаны эмне кыласыңар, алыс го бизден дейт. Алыс эмес. Азыркы глобалдаштыруу мезгилинде
ааламдаштыруу мезгилинде чегара жакындап атат. Чегара жок десек да болот азыр. Өзгөчө мына интернет дооруна чегараны бузуп келип атпайбы? Ошон үчүн Израилдин биз мындай аракеттерине, Америка кошкон аракеттерине биз жамандашыбыз керек, сындашыбыз керек. Иран тарап болушубуз керек бул жерде. Анткени Иранды талкалагандан кийин, мына Нетаньяху эме деди кече жакында. Иранга уже кол салгандан кийин. Туркия. Биздин кийинки максатыбыз Режеп Тайып Эрдоган. Биз шияларды жок кылабыз дейт. Иранды, Йеменди, Ливанды дейт. Анан кийин сунниттерге өтөбүз дейт. Туркияны биринчи айтып атат. Туркиядан кийин ким? Биз да. Борбордук Азия, бул жерде араб өлкөлөр. Араб өлкөлөр чочугандан бүгүнкү күнү базасын Америка берип койду. Алар түшүнүштү. Кеч болсо түшүнүштү. Бекеле Американын базасын ачтырыппыз. Бекеле колдоп жүргөн экенсиз буларды деп туруп. Мына азыр Америка талап кылса да, араб өлкөлөр жок. Биз базабызды бербейбиз. Бул жерден Иранга су курбойсуңар деп атат. Эми ушул жерде өзүңүз айткандай араб өлкөлөрү тегеректе бир нече араб өлкөлөрүндө Американын аскердик базалары жайгашкан. Аларга сокку урулду. Менде суроо, бул мамлекеттер бай мамлекеттер. Өздөрү жөөттөрдүн мамлекетине караганда бир нече байлар, эли деле көп, мисалга салыштырып келсек, өздөрүнү коргоочу бир мындай ошол акчасыны коргоочу өздөрү ойлоп тапса болбойбу эле, бир сатып алып, бирөөнүн аскерин коюп койгондон көрө. Турмушта алынган суроо. Буну көп эле айтышып атат. Эмне үчүн кичинекей жөөт мамлекетти ушунча араб өлкөлөр 20дан ашык өлкөлөр курчап турат дейт. Эч нерсе кыла алышпай атат деп туруп. Биринчиден аякта монархиялар. Сириядан башка баардык өлкөлөрдө монархия. Королдор башкарат, эмирлер, шейхтер башкарат. Биз өзү ислам дининде жок андай нерсе. Король башкарат деп туруп. Бирок буларда ошондой жана Осман империясы талкалаш үчүн араб өлкөлөрдү көп түзгөн үчүн баарына шейхтерди, королдор коюп койгон. Ынтымак жок. Башкарыш оңоюраак аларда. Ооба. Жана эскиде Рим императору Цезарь айткандай, бөлүп алып туруп башкара бер деген сөздө бири-бирине каршы кое берип, өздөрү бири-бирине согушуп жүрөт. Сен башкарып тур дегендей. Ошон үчүн бүгүнкү күнү Сауд Арабия менен Араб Эмираты ортосунда катуу жанжал болуп атат. Эгер Иран кол салбаганда, мүмкүн Араб Эмираты менен Сауд Арабиянын ортосунда бир чоң согуш чыкмак. Ага чейин Сауд Арабия менен Катардын өлкөсү ортосунда болду. Же болсо Ирак менен Кувейттин ортосунда болду. Ынтымак жок биринчиден. Экинчиден болсо, акча көп. Акча үммөттүн пайдасын иштетип атабы? Кайра эле Аллах Тааланын өкмү бузулуп атат. Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи сүннөтү бузулуп атат. Алтындан унитаз салышып атат. Алтындан бассейн курушуп атат, самолеттер алтындан, машиналар алтындан. Ошол эле мезгилде Сомали, Судан, Палестина, Ирак, башка өлкө Афганистан бүт башка мусулмандар кыйналып жүрөт. Бул экинчиден. Үчүнчүдөн болсо, байлар аскерге көңүл бурбайт. Өзүнүн охранасында обеспечить кылса болду. Анткени ойлогон да булар согуш чыкчан келбейт бизге деп. Ошо элге чыкканда жан жөкөлөр жанында жүрсө, коргоп турса болду деп. Аскерге көңүл бурушпаган. Төртүнчүдөн болсо, аскер күчтүү болуш үчүн иш болсо куралдар күчтүү болуш керек. Анан машыгуулар болуш керек. Булар эң ойгонуп атат араб өлкөлөр. Ошон үчүн да Израилге уруштар, согуштар жеңилген булар. Бизде да мына Кудайга шүкүр, мына эки достук көрүп калыппыз. Эки дос Кыргызстан армиясын күчөйтү да. Болсо биздин чегарабыз ким калса өтүп кетчү эле да. Канча адамдар өлүп кетти. Бул жерде уже мына заманбап дрондорду, учактарды, жеңил куралдарды баарына аз камсыз кылып, аз аскерибиз күчтүү. Азыр бизге бирөө кол салса, ушундай азыр биз жооп беребиз. Мало не покажется орустар айткандай. Ошондой арабтар болуш керек эле да. Сиз айтып берип атсаңыз, мындай сон нерсе оюма келип кетти да, мындай салыштырмалуучу. Алла Таала бизге рызкыны бергенде бирөө аркылуу берет эмеспи? Ошол сыңарындай эле, мисалы, биздин мамлекетте байлар бар. Чирип кеткен байлар бар, зекетин бербейт, садакасын бербейт. Ал зекет садака ошол эле мамлекетте жакыр жашаган бөлөк адамдардын рызкысы го. Негизи Алланын өкүмү ушундай да. Ошондой эле мамлекеттер арасында экен да, элдер арасында экен. Бир араб өлкөлөрүнө Алла Таала байлыкты берди, кандай иштетер экен деп. Бирок алар расточительство. Эң туура байкадың, эң туура айттың. Анан зекеттин пайдасы бул мамлекетке көмөк. Анткени мамлекет баардык жерге жетише албайт. Ошон үчүн бизде жакырлар көп, майыптар көп, жесирлер көп. Уят нерсе, мурда жок нерсе, кыргыздарда азыр жетимканалары бар. Жетимдерди балдар тапшырса болот. Карыялардын үйлөрү бар. Иш болсо зекет түшкөндө ошолорго кетет эле да.
акча. Мисалы мына Кыргызстандагы ойлойт атат, мектеп курбайын үчүн мечит курушуп атат. Токто. Зекет деген нерседе биринчи ушу чет өлкөдөгү мусулман сопту көрөйүн деп атат. Анткени акырет күнү тараза коюлуп соп иштер. Мен бейишке кирем деп атат. Кирсе де Фирдавс бейишине кирем деп атат. Биз болсо ушу акча берип аткан адамга сен мечит курба, сен больница кур, мектеп кур десек, этика жатпайт да. Мисалы азыр менде бир $100,000 болсо, сен айтасың да, ажеке, мага бир 90,000 бер, мен мамаларды курам десең, айтайын, токто, акча меники дейм да. Мен соп алыш үчүн өзүм бирдекеле курам дейм да. Бул жерде болсо биздин атеисттер, теңишчилер отуруп алып, динден алыс адамдар, сопту түшүнбөгөндөр, анан жашоодон кийин өлүмгө ишенбегендер. Мектеп курушсун, аны курушсун, алар курушуп атат, Кудай шүкүр. Араб өлкөлөрдө ирандыктар да, мисалы, ирандыктар биз мактап коюшубуз биякта. Канча спортзал курушты алар. Канча медпункттар курушуп атат. Канча социалдык объект курушуп атат арабтар менен ошо. Алар соп издеп атат. Бирок мейли Кыргызстан эли бирдей эмес экен, ушу талкуулап атат деп, мечиттерди, медреседен башка алар социалдык объект куруп атат. Мектеп, ФАП, башкалар куруп атат. Ошон үчүн бул жерде биз бирөөнүн чөнтөгүнө кожоюн болушубуз керек эмес. Экинчиден болсо, жана бай өлкөлөрдү айтайлы. Эгерде тегиз башка өлкөлөргө жардам берсе, бүгүн мусулмандар кыйналбайт эле. Ошол рахинчи мусулмандар кыйналбайт эле. Ал ачкадан арасы качып жүрүп, миллиондон ашык качкын Бангладеште жүрөт. 100,000ден ашыгы Малайзияда жүрөт, башка өлкөлөрдө жүрөт. Кана жардам берет? Керек болсо христиандар жардам берип атат. Голливудтун актерлору, жана миллиардерлер түшүнгөндөр, алар жардам берип атат мусулмандарга. Биздин мусулмандар болсо кутуруп жүрүшөт да. Алла Таала катуу жазалайт, айткандай. Текшерүү бул, сыноо, катуу жазалайт мындай нерселерден. Кыргызстанда да эгерде ушу зекет системасы жакшы дегенде, бир миллионер, миллиардер өзүнө эстеп, мурда жана Шеран Чокойн илип койгондой, мен мурда ким элем деп туруп, кой, менин акыбалымда жүргөндөр көп деп, анда алар жардам зекет сөз берип туруш керек эле. Кече менен бир токмактан бир инвалид сурады. Каражат, мен айттым, 11 жылдан бери иштебей атам. Бирок ишке кирип калсам жардам берсем, ажеке азыр дейт. 500 сомдо муктажмын дейт. Өзүм да иштебесем да мейли деп 500 сом кеше отурдум аны. Ушундай нерсе адамдар көп да. Бул кайрылгандар, кайрылгандар канча үйдө отурат? Намыстарын уялышып суралбаганда жардамды. Бүгүн айтып атпайбы, мына мисалы бооруну цирроз жана болгондон кийин Индияга бар алмаштырып келишип атат. Ушуну зекеттин акчасын баарын кылып койсо болот, жана блогерлер, сен коллега, журналисттер акча чогултуп эле 2 баланы операция кылып бербедиби? Эң кем жол болот, оордан сакайтышпадыбы? Ошону кылып туруп, боорду алмаштырган башка ооруларды сакайтса болот эле да, соп иш болот эле да. Мен айтайын дегеним, көпчүлүк айта берет го, Кудайыңар, Аллахыңар болсо, эмне үчүн анда жеңилип атасыңар деген нерсечи. Алла берип атат, зекетиң берсең, мен сен сураганда жардамга келем деген нерсе, өкүмдү биз аткарбай атабыз да деген ойго келип атам да. Ошол туурабы? Туура. Анткени Алла Таала бизге жеңишти Курани Каримде вада берген. Акыры ислам жеңет деп. Таш керек болсо жөөттөр таштын артына каттанабы, дарак астына бекинеби, айтып турат, даракты ташты мына менин артымда жөөт турат деп. Жеңиш бизде болот. Бирок бүгүн эмес да. Алла Таала сынап атат да бизди. Биз сыноодан өтө албай атабыз да. Керек болсо алыскы бир мусулманга жардам бере албай, өзүнүн туугандарына жардам бере албайбыз. Кыргызстанда канча адамдар жардамга муктаж? Өз туугандарыңыздын жардамга канча муктаж? Ошо даватты өзүң айланаңан башта дейт. Анан кечеги кол салууга, кечеги согуш башталган күнгө кайтып келе турган болсок, bundan бир нече жыл мурун, дээрлик 30 жыл мурун чоң ката кеткен Советтер Союзу тарабынан Афганистанга кол салышкан. Ооба. Анда дагы Советтер Союзу чоң держава болуп турган, ички кандайдыр бир каршычылык болгон, көпчүлүк эл колдогон эмес аны. Ошого бүгүнкү күндөгү Америка Кошмо Штаттардан Иранга кол салуусун окшош деп мындай параллель келтиргендер бар. Советтер Союзу ошонун акыбетинен оңоло албай таркап кетти. Америка Кошмо Штаттарында ошол нерсе күтүп жатат деген нерсе параллель келтирип атат. Мен макул эмесмин. Саясатчы катарында, дипломат катарында, тарыхчы катарында, философ катарында макул эмесмин бул пикирим менен. Анткени Афганистанда корольдү качыргандан кийин аякта Амин деген президентти Советтик Союз отургузган. Москва отургузган. Кыскача айтканда. Анан бир мезгилде алар баш ийбегенден кийин түнү менен десантты салып, Венесуэланын президенти урдагандай. Вот ушуну параллель кылсак болот. Афганистан Венесуэланы. Түнү менен Американын спецназы алып кетпеди жана немени Венесуэланын президентине. Булар Аминдин хан сарайына түшөт, советтик десант. Баарын өлтүрүшөт, королду баш кылып, президент баш кылып өлтүрүшөт. Анан Нажибулланы алып келет. Нажибулла да Москванын буйругуна отурган. Бирок жыйынтыгы эмне болду?
СССР чыкканы мажбур болду, жеңе албады ооган элине, баатыр ооган элине. Нажибулланы агасы экөөбүз талба килип койду. Мен жана Баткен согушу боюнча сүйлөшүп жүрүп атканда Кабулда мени атайын алып чыгышып, машинадан чыгарбай чыксаңыз болбойт дейт. Сиз шпион деп кармап калышат дейт талибандар. Көрсөтүштү. Жолдо кетип атабыз. Мына салбада Нажибулланы илип койду дейт. Асып койду дейт. Кийинкиси агасын асып койду дейт. Ошондон нерсе болот. Бул жана марионет деген сөз бар. Марионет куклалар бар го, жипине тартат. Булар ушундай президенттер болгон. Бирок Ирандын президенти башка, буларда эң жетекчи Иранда бул руханий жетекчиси Аятолла. Аятолланы Америка койгон жок да, жөөтөр койгон жок да. Мен сага жана айткандай, Хаменейнин эң жакын пикирлеши, досу бул Аятолла Хаменей болгон. Азербайжан болсо баары ушул авторитет деп, ушуну диний авторитет шуну койгон. Ушул бул жерде чет элден тиешеси жок. Ошончо салыштыруу СССР менен Афганистан туура эмес. Тескерисинче мен айтат элем, жана экинчи дүйнөлүк согуштун башталышы менен немистер Гитлер алдап, Австрияны алдап, биз бир тууган элибиз деп туруп басып алды. Жөн эле кошуп алды. Францияны, Бельгияны, бүт Европа элдерди басып алды ушуна кылган. СССРдин килейген державадан да алдап коркпой келишим түзүп алат согушка чейин. Бизден Молотов, немистен Риббентроп. Бизден дейм, менде совет адамга да бизден деп атам, кыргыз эмес эле Молотов. СССРден Молотов, аякта Риббентроп экөө келишим түзүшөт, кол коюшат. Сталин менен Гитлер бири-бирин кутташат, мына эми бири-бирибизге кол салбайбыз деп туруп. Анан кийин алар Польшаны бөлүп алат, Румынияны бөлүшүп алат, бүт баарын бөлүп алышат. Мына бияк немистердики, булар СССРдики деп, бизге тийишпейбиз деп бөлүп алдык деп туруп. Анан 41-жылы саат 4-те баары уктап атканда кол салып атпайбы? Бунусу кол салууга даярданып беретмизин, бунусу коргонууга даярданып берет. Ошондой болду да. Катарда, Оманда, Трамп жөнөткөн, Американ президенти жөнөткөн Витков менен Кушнер эки жөөт Ирандын министрлери менен келишим түзүп атат. Ирандыктар макул болуп атат. Биз өзөктүк программаны кыскартабыз, өзөктүк куралды жаратпайбыз деп туруп, эртеси болсо суббота күнү дем алыш күнү. Булардан Пурим майрамы кеп калды жөөттөрдүн. Ошонун акыркы ишембе күнү булар кол салып атат, атайын динге байланыштырып. Булар өзү фанатик. Гитлерди, вот Гитлермен ушунча салышып атам да. Гитлерди оккультист эле. Ал нерселерге, жашыруун нерселерге жакын эле да. Ошончо Тибетке да өзүнүн бир чоң делегациясы жөнөткөн. Ушу Тибеттен биз күчүк дем алабыз, Германия деп туруп, монахтардан, алар булардан деп туруп, космос менен сүйлөшөбүз деп. Нетаньяху да ошондой, Трамп да ошондой экен. Ушу Пурим деген булардын майрамы келип атат, еврейлердин. Ошого көздөп туруп, кол салабыз Иранга деп. Анткени Пурим майрамы бул мурда Персия мамлекети болгондо, байыркы замандарда. Алар Амалек деген Перстин жетекчиси жөөттөрдү өлтүрөт. Анан жөөттөр, ошо Библияда бул биринчи жолу жазылат да. Ошондо жөөттөр буларга жооп катарында чүкүштүр чогултуруп 70 000 персти өлтүрөт. Ошону Пурим деп коет. Күндө майрамдашат. Ошол күнү булар өлтүрүш керек перстерди. Айырмасы жок. Аял киши, эркек киши, карысы, жашы керек болсо мышык итке чейин өлтүрөт перстердикини. Ошо Нетаньяху көп сөз айтып атат. Көп түшүнбөйт да, Амалек деп койду. Мен көп атам. Кнессетте, Израиль парламенти сүйлөп атканда, аны элге чыгып сүйлөп, телевизордон сүйлөп атканда, Амалекти унутпагыла дейт да, Нетаньяху. Эмне деген Амалек деп коет да. Мен деле бүгүн окудум, түшүнгөн жокмун. Сүмөлөктүккө окшоп кетет экен Амалек деп туруп. Бирок ал бул жаман сөз. Анткени анын урпагы аман, алда ошондой өлтүргөн жөөттөрдү, аны Христос окшоп асып койгон. Ошон үчүн Иса пайгамбарды бул жаман көрүшөт. Ошо тукумдарынан деп туруп жөөт болсо да. Эми ушуну карап көр. Ошо майрамга саздатып, булар атайын сок куруп атат Иранга. Ушу майрамга жакындатып, персияды өлтүрүшүбүз керек деп. Ошон үчүн буларга жана 157 мектеп окуучу өлдүп атпайбы, 5 жаштан 12 жаштагы жаш кыздар. Буларга баары бир. Наоборот, булар биз курмандык кылдык дешип атат алар. Атайын өлтүрдүк деп атат алар. Ошо майрамга, Пурим майрамсына ылайыктап деп. Бул жерде ошолор даже ырайымсыз. Америка менен Израиль биздин Рамазан айыбызды эске алган жок. Өзү Рамазан айында Израиль көбүнчө согуш баштайт да, Афганистанда бомбалаганда Рамазан айы туш келген. Ошону Кыргызстандан биз каршы чыгып туруп, заявление кылып, пресс-конференция бергенбиз. Иш болсо мусулмандардын Рамазан айында тийишпейлечи мусулмандарга деп туруп. Жок. Именно Рамазан айында сокку берди. Иранга да Рамазан айында сокку берип атат. Бул окуяга чейин деле бир жыл бою анын акыркы 3-4 айында Эпштейн файлдары деген чуулгандуу окуялар чыгып атат. Американ юстиция министрлиги жарыялап атат, кайрадан бекитип атат, кайрадан жарыялап атат. Мына бүгүн дагы чыгыптыр. Ал жерде Трамп, Америка Кошмо Штаттарынын бүгүнкү президенти, өзүнүн кызы Иванка Трамп менен бир катнашта болгон.
жакындыкта болгон ошол аралчада деген. Бул нерсе ошол нерселерди жашырыш үчүн согуш ачылган жокпу? Себептердин бири. Жана биз кардан адам жасаганда сабиз мурдуна тыгып башына чака кийип атпайбыз. Кичине кардан баштайбыз го. Ошол себептердин бири. Чоң нерсе куруштун алдын. Мына биринчи айтып кеткеним бул ошол жөөттөрдүн майрамы. Экинчиден болсо эң чоң себеп бул нефть. Мисалы Американын баардыгы колдобойт Израилди. Нефть Трамп кызыктырып атпайбы? Венесуэланын президенти урдаганда да сразу айтпадыбы Трамп? Мына эми нефтти биз башкарабыз деп туруп. Секрет жок. Иран. Менимче ушул дүйнөдө 3-чү орунда болуш керек нефть боюнча. Тем более Ормуз заливтен бүт нефттер өтөт. Ошон үчүн нефть. Үчүнчүдөн болсо жөөттөр бүт оппоненттерин жок кылган аракет кылышып атат. Анткени арабтардан коркпойт. Арабтардын баарында Америка база. Менде ушунча Америка база барын билбепмин. Иран соккондон кийин билдим. Бахрейнде неме кылды Американын базасы? Эң чоң базалардын бири ошол жерде экен. Аны билбейсиңби эми? Мөйлө Туркияда, Сауд Арабияда, Катарда бар базасы. Бүт өлкөлөрдө бар экен Американын базасы. Буларды кантип алдап кылышкан? Силерге Иран кол салат, мен Американын базасын ачып берем. Америка базасын ачып берем. Иранды коргойбуз деп. Анан түшүнбөдү арада, коргой албайт экен. Иран согуп атат бүт араб өлкөлөрдө. Соккондо туура болуп атат. Көп айтып атат, анча кыргыздар да азыр комментарий жазып, мени урушуп атат. Мейманканаларды ал бул нерсе согуп атат араб өлкөлөрдө. Токто. Иранда жаш балдарды өлтүрбөйт абы. Үйлөрдү сокпойт абы, больницаларды сокпойт абы Израиль менен Америка. Эмне үчүн алар базасына уруксат берет? Кимге база ачылган? Иранга каршы да. Ошон үчүн Иран толук укугу бар коргонгону. Толук укугу бар. Кайсы жерде Американ база, эми Америка ракетасы жетпейт. Американ кайсы жерде базасы болсо согот да. Американ территориясы бул. Элчилик, база, аскерий база. Бүт Американ территориясы. Ошол араб өлкөдө. Ошон үчүн бул жерде кечирип койсоң, күнөөнү өзүнө издеш керек. Башка бирөөнү күнөөлөш оңой. Өзүңө издебейсиң, эмне уруксат бердиң базага? Бул бир. Экинчиден болсо, Орусияны карап көрөлү, Украина согушту. Али Америка, НАТО базаны ачкан жок. Ушу базаны ачат экенде Россия сокту Украинаны. Бул жерде ачып алган базага кантип Иран сокуп бербейт? Көрдүңбү салыштырганда? Чындык чыгат, акыйкат чыгат. Бул жерде таяр базаны согуп атат Иран. Орусия болсо ачпаган базаны ачат деп туруп согуп атат Украинаны. Базалар курчап калат экен деп туруп. Эпштейн иши боюнча, ооба. Эпштейн бул Моссадтын агенти, аны баары билип калышты бүгүн. Тыңчы болгон. Ошон үчүн акча бөлүнгөн, сатып аласың аралды деп жардам беришкен, аякта аралды. Кичинекей жерди сатып алыш кыйын. Мен бир жолу көргөм, жана Ондун жанында кичинекей жерди сатып алып, бир 70-80 кабаттуу үйдү буздуруп, ошонун жанына 110 ошо кабаттуу үй куруп коюшту Ондун жанында, имараттын жанында. Жер өтө эле кымбат деп айтышты. Ошон үчүн бир жерди сатып алыш кымбат түшөт, наоборот жерди сатып алып бузуп коюш оңоюраак түшөт дейт. Бул жерде болсо Эпштейн аралды сатып алып атат. Сатканда да программа боюнча бир президентти миллиардер келтириш кыйын да. Ким жардам берет? Моссад жардам берет. Тем более Орусиядан, Белоруссиядан, башка өлкөлөрдөн жаш балдарды таш үчүн кыйын. Сен азырма кичине балаңы таш самолетке тургузуп бирөөгө учам деген, апасы уруксаткана дейт. Нотариусын кара кагаз дейт. Ушунча жүздөгөн кыздардын балдарды алып келип атат. Тем более дайынсыз жоголуп кетип атат. Любой мамлекетке кирсең печать коюлат. Кирди деп мамлекетке. Чыкты деген жок да. Ошол жерде көмүлгөндөр канча, жеп калгандар канча дейт. Анан жөөттөрдүн бир адаты бар. Бул традицияга кирет, салты бар. Сен Трампты айтып атпайсыңбы? Жөөттөрдө ушу кичине кыздарды 3 жаштан баштап зуруттаса болот. Жөөттөрдүн китептерин жазылган. 3 жаштан жогору. Анан бизди педофил деп атпайбы мусулмандарды? Биз эми 15, 16, 17 бойго жеткен кыздарга үйлөнсөк. Эми биз эмес, эми мусулман өлкөлөрдө. Педофил деп атпайбы? Пайгамбарыбыз үчүн педофил деп атпайбы? Өздөрүбүз 3 жаштан уруксат берген. Куранда жок. Анда 3 жаштан зорутта деген сөз. Жөөттөрдө бар. Экинчиден болсо атасы өзү кызын жетелеп барып саясатчылык салып берет. Канча аз бүгүнкү күнү интернетке кирсең, көп кыздар арыздар Кнессетте, парламентте каралып атат ушу маселе. Атам жетелеп барып кабинетке тыгып бериши, ошо мени каалаганча зорутташы дейт ушул депутат дейт. Же болсо бир министр дейт. Салып бериши балдарына. Ушул нерсе бар экен да буларда. Ошон үчүн Трампта бул ошолорго жакын, тем более күйөө баласы жөөт, ушул нерсеге жакын болушу мен ишенем мына нерселерге. Анткени сыныктан башка бар нерсе жугат деген как ушул нерсе туура келип атат. Бүгүнкү күнү Эпштейн архиви бул себептен бири, элди аластыш үчүн. Америка эмес, Европа дүйнө боюнча дүңгүрөп атат. Бул акмактар, педофилдер, адам жегичтер, маньяктар деп туруп, бул жерде аластыш үчүн эме кылыш керек? Согуш кылыш керек.
Жана биз өз тарыхын алып көрсөк, СССРдин тарыхынан мектептен окуганбыз да. 1905-жылы биринчи буржуазиялык революция болгондо Россияда, биз да Россиянын бир курамы элек анда. Падыша коркконунан, элден коркконунан согуш ачып берет Японияга. Жеңилет, бирок элди алаксыз койду да. Падыша дагы 12 жыл турат ошондон кийин. Өзүнүн тагында отурат. Элди алаксыз үчүн согуш ачып берет. Булар да согуш ачып берди. Бүгүн айтышып атат, Трамп сен бекер кылдың. Американы позор кыласың. Америка жеңилет. Израилди бекер кулак салып атасың. Биз үчүн Израиль эмес, биз үчүн Америка эң кымбат десе, Трамп Эпштейн иштери боюнча да элди алаксытты. Бул да бир себеп. Анан бул себептер алып көрсөң, жана мен айткандай карды көбөйтүп бирдеке курасың, ошондо көп болуп атат да. Себептери көп эле. Бирок негизгиси нефть, Эпштейн, анан кийин Израилдин жана артына ээрчип алганы. Израиль күчү болуп алганы. Бул жерде эң чоң жеңүүчү болуп Израиль албетте каралып атат. Эң чоң. Себеп дегенде Американын кол салуусу менен Ирандын колу менен ошол араб өлкөлөрүнү алсыз кылуу дагы иши оңго чыкты. Мисалы үчүн араб өлкөлөрү дагы мындай кандайдыр бир алсыздыкка айланды. Бүгүнкү күндө экономика жагынан, аскерий курал жагынан жана башка жактарынан. Эми бул араб өлкөлөрү, мусулман өлкөлөрү унчукпай отурган кезде Европадагы Ирландия, Европадагы Испания мамлекеттери кантип ушундай дух менен Америкага түстөн түз карама каршы чыгып атат. Мага билесиңби, ушу араб өлкөлөрүнөн караганда ушул Европа өлкөлөрү жагат да. Испания, Ирландия, Норвегия жана бир топ мамлекеттер. Азыр болсо мына Испания базаларды бербейбиз. Америка Израиль согушу мыйзамсыз туура эмес дегенге Европанын биримдиги колдоп атат Испанияны. Анткени Трамп ойлонбой эле айтты, биз Испанияны жазалайбыз. Соданы жок кылабыз. Испанияны жазалайбыз дегенде Европа турду. Жок, биз Испания тараптабыз деп. Карасаң, кайсы араб өлкөсүн айта алды бүгүн? Кайсы ислам өлкө айтып алды ушуну? Ал эмес, Аяталынын өлүмү боюнча көңүл айткан мамлекеттер болбодубу? Орто Азиядан эч ким көңүл айтпады, өкүнүчтүү. Мен эле айттым, жана Маушон Кадыр Ажы Маликов айтты да, Америкачы айтты. Так расмий жактан эч ким көңүл айткан жок. Иран болсо бизди биринчи эле тааныган көз карандысы болгондо. СССРден бөлүнүп чыккан Кыргызстанды, Орто Азияны биринчи тааныган Ирандар болот. Туркия, Иран болуп атат. Биз болсо оор мезгилде көңүл айта албай калдык. Көңүл айтсаң эч нерсе болбойт. Бирок өкүнүчтүү, көңүл айтып биякта калсын. Казакстандын президенти Токаев кошумачылык кылып атпайбы? Нобель сыйлыгын бериш керек, тынчтык үчүн Трампка ушунча согуш болсо, ушунча адамды өлтүрүп атса да, анан Трамп атында орден болуш керек деп, Совет мирада деп. Тооба. Не болуп атат коңшуларыбызга билбейм да. Казактардын өзүнө окусам, комментарий бир да жактырбаптыр. Тем более биз кантип бир тууган казак эл ушундай сөздү айта алат, президент айта алат деп туруп, кошумачылыктын чеги болот да. Буну бир христиан мамлекет айтса мейли эле, же Израиль айтса, Нетаньяху айтып жүрөт. Нобель сыйлыгын бериш керек, же болбосо жана Венесуэланын оппозиция лидери өзүнүн сыйлыгын берип салып атпайбы? Дипломуну, Нобельдин. Ал айтса жарашат. Жөөтөр христиан, мусулмандар эмне бар дейм да. Акыреттен коркпогондар да. Ошон үчүн акыретти ойлоп жашашыбыз керек. Эми бул контекстте мисалы бизге жакын боордош элдер бар. Бул Туркия мамлекети, Азербайжан мамлекети. Анан Азербайжан дагы эч кимге мындай сыр эмес, акыркы өзүнүн согушунда 42 күндүк согушунда Армения менен болгон Израилден түздөн түз көмөгүн алып турган. Бүгүнкү күндө Израилдин телеканалдары ачыктан ачык эле анонстоп Азербайжан дагы согушка катышат деп билгендей эле айтып атат. Анан кандайдыр бир Иран тараптан да соккулар урулду, балким кандайдыр бир мындай Израиль аны уюштурушу дагы мүмкүн деген сөздөр айтылып атат. Канчалык деңгээлде Азербайжандын бул согушка катышуусу мүмкүн? Азербайжандар менен сүйлөшкөндө же болсо соц желилерде комментарий кирсем, силер жардам берген жоксуңар, Израиль жардам берет армиядар менен согушканда. Токтотуп атам. Биринчи ким жардам колун сунган? Кыргызстан. Армения менен Азербайжан Тоолу Карабах үчүн согушту баштаганда Бишкекте чогулткан кыргыздар. Ушул бир сол отургузган. Токтоткон ошондо согушту. Кыргызстандын ролу чоң. Биз жана Тажикстанды кандай жараштырсак эки тарапты, Армения, Азербайжан жараштырганбыз башында. Бизден кийин Армения, Азербайжан согушуп атканда, Азербайжан утулуп атканда, килейген мамлекет болсо, Армения кичинекей утуп атса да, Туркия жардам берди го. Туркиянын дрондору жардам берди го. Дрон согушу ошонун баары эсине түштү. Дрон сонун экен, заманбап курал экен деп. Туркия жардам бербесе, Азербайжан утмак эмес.
Üçüncüden bolsa, ne üçün bul Azerbaycan İsrail'e jakындap ketdi? Azerbayjandın Kazakstан nefti tüz İsrail'e ketip atat. Türkiye arkылуу tüz ketip atat. Oşon üçün bular boykot жарыялап айтат. Ekonomik жактан İsrail'e байланып калган. Ошон үчүн Казакстан Азербайжанда жөөтөн лоббиси күчтүү, таасири күчтүү бийликке, экономикасы күчтүү. Ошон үчүн буларды мына Казакстан мактанып атпайбы казактар? Биз бай жашайбыз, кыргыздар кедейсиңер деп кээде акылы жок казактар бизге асылып атпайбы? Токто, мына төлөй турган убакыты келди. Бүгүнкү күнү акылына келген казактар айтып атат, бизди чал дейт, ушунча карыз батырып коюптур дейт. Кыйналышып атпайбы бүгүн төлөй албай? Кудайга шүкүр биздин карыздар аз. Эми акыркы мезгилде өсүп атат, но баары Казакстанга салыштырмалуу аз. Булар алла берип дүйнөлүк финанстык институттун ким колунда? Жөөтөн колунда да ал. Казакстан батырып салды. Азербайжан да ошондой. Эми бүгүнкү күнү эми Азербайжан эми Израилге карыз болуп калгандай болуп атат да. Согуш десе жардам бердиңер, бизге курал менен жана разведданныйлар менен, разведкасы менен жардам бердиңер, абыл менен жардам бердиңер дейт. Анан поддержка бердиңер дейт. Саясий дипломатик поддержка бердиңер дейт. Бирок чоң ролду Туркия ойнады да биякта. Эрдоган канча барып, канча жолу өзү духун көтөрдү. Куралдары чечти да, Туркиянын куралдары. Анан биз болсо баарыбыз дуа кылып, дуабыз эң күчтүү курал мусул дуа. Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан, Туркманистан, Татар, Башкир, Кавказ баары дуа кылат да, Азербайжан жеңсин деп туруп. Эми Израиль эмне үчүн Азербайжан согушка катышкысы келип атат? Анткени Израиль, Америка азыр аскерлерибизди киргизебиз деп атат Иранга. Киргизсе ошол күнү өлдү. Жөөттөр менен америкалыктар. Экинчи Вьетнам болот. Мен бизин айтпадымбы силерге? Азыр кол салганды Израиль менен Американы. Биз СССР менен Германиянын алакасына мисал келтирсек болот. Бири-бирин алдап, баары согуш ачып берди Германия. Точно кылды да Америка менен Израиль. Эми Вьетнам менен салыштырайлы. Вьетнамга да аны күйлөп киргизип коюшкан Американы. Сен кыйынсың, державасың, Германия жок болду, сен Японияны талкаладың деп туруп, Вьетнамда позор болуп жеңилди го. Экинчи Вьетнам болот Иран. Анан да күчтүү болот. Анткени бу Ирандын мен аскерине эми анализдеп жүрөм. Анан кийин Иранга барганда Тегеран аэропортунда Хамейни атындагы Тегеран аэропорт жанында көрүстөн бар. Шейттердин көрүстөнү дейт. Барсаңар, ошондо мен мекенчил патриотикалык духту көрдүм да. Ал жакта бир мүзөнүндө эки сүрөт бар. Бири тирүү мезгилинде, анан экинчиси өлгөн мотоцикл жанында. Баары мотоциклдин өздөрү согушка барган. Азырда 10 000 деген адамдар согушка барабыз деп чогулуп турат майдандарда Иранда. Ошол Ирак менен согушканда да анда Америка уштурган, Саддам Хусейнге курал берип туруп согуштуруп, Саддам Хусейн катасынан кеткенде Иранга кол салып 10 жыл согуш болбоду. Ошондо Ирандын эли өзү мотоцикл менен барып согушкан. Без подготовка. Бизде болсо курстар болот, үйрөтөт. Ал жакта өзү мотоцикл минип барып, анан ушу өлгөн жеринде мотоцикл жанында өлгөндөр. Толуктар бүт мүзөлөр ушундай. Миңдеген мүзөлөр бар ошол жерде. Ошон үчүн Иран эли бул катуу идеология берилген. Түндүк Корея менен Ирандын эли бул идеологиялык күчтүү элдер. Ошон үчүн чоң катасы Иранга кол салганы. Америкалык көп бушайман жейт. Эмне үчүн Израилди кулак салып, мен кол салдым Иранга деп туруп. Түндүк Кореяда кол сала албай атат. Азыр анекдоттор чыгып атпайбы? Зеригип жана өзөктү курал менен азыр Ким Ир Сен отурат, жана Ким Ир Сен атасын айтып, баласына Ким Чен Ир. Мен эч ким ойнобой атат деп. Ядро куралды кучактап тур, ракетаны. Кокушат. Кореялыктарда идеологиялык эл жок. Ирандыктар идеологиялык эл жок. Бүгүнкү күнү Европада, Америкада митинг кылып аткандар бүт баары король менен качкандар. Алар бүгүн акча алып туруп митинг, бизде да митинг акча берилет го. МПлар уюштурганда, басчак уюштурганда. Алар да акча уюштуруп атат. Эртең булар Америка, Израилдер келип башка бирөө отуруп койсо, билги бири да кайтып келбейт Иранга. Европада, Америкада калышат алар. Ошондон буларга ишениш керек эмес. Шунча миң Ирандын эли чет өлкөдө талап кылып атат, келишет экен, келбейт бири да. Иран ирандыктарга керек, качпагандарга керек. Ошон үчүн Иран мына 79 жылдан бери экономикалык санкцияда, саясий блокадада. Ойлоп көр, ошондо 47 жыл. 47 жылда блокада жок өлкөлөр өнүкпөй атат. Мына блокада салбаган өлкөлөрүбүз эмне болуп атат? Өнүкпөй атат. Бул блокада да өнүгүп атпайбы? Мына бизде ишенбесең барып туруп хоз товарлар келдим дүкөнгө. Ирандын барф деген стиральный порошок, эң мыкты стиральный порошок. Кездемелери, сухофруктылар жана бадам, садам экспорт кылып атпайбы? Өзүндө 3-4 марка автомобиль чыгат. Биякта санкцияны алар тоттогон жок. Ошондуктан бул жерде Иран элин жеңиш кыйын. Жеңе албайт. Азербайжан негизинен шиялар. Ирандын да
халқы негізінен шиялар. 95% шиялар болуш керек. Bir 5% Гүлистанда жашайт, ал түркмендер, қазақтар, сүнниттер, өзінің ирандтар сүнниттері бар. Бирок азыр жана баштап койдум эле, кол сала жатпайбы Иранга, аскерди киргизе деп туруп. Негизинен аякта 40 миллиондай Азербайжан бар. Азербайжандар, алар айталы Хамини Азербайжан эле, Хамини. Буларды азыр өч алабыз дегендер, кызыл туны илип койшупады, өч алабыз деп. Айталы Хаминини өлтүргөндөрүн үчүн. Бүгүнкү президент Пезешкиянда эле Азербайжан. Алда Азербайжан тукумунан да. Анан бул жерде Азербайжандарга каршы коюш үчүн жана экөөбүз башында айткандай, Юлий Цезарьдын саясаты бөлүп туруп башкар дегендей. Азербайжандар каршы коюп атат. Шиялар каршы коюп атат. Мына де силерге шиялар Иран жардам бербей, Армения жардам берди. Биз жөөттөр болсо Израиль силерге жардам бердик дейт Азербайжан шияларга дейт. Эми бизди колдогула деп атат. Ошо провокацияны колдошуп атат. Мүмкүн ошол эле 3 дронду Израиль жөнөткөндүр Азербайжанга. Мүмкүн. Şu jana немистер ошо провокация кылып, Польшада жана экинчи дүйнөлүк согушту башташ үчүн Польшанын кийимдерин кийип алып туруп, немистерге чабуул жасап, анан өлтүрүп алады. Мына поляктар кол салды дегендей. Экинчи дүйнөлүк согуш баштап атпайбы? 39-жылы 1-сентябрда. Точно кылышы мүмкүн да. Эми Азербайжан провокация бериш керек эмес. Азербайжан бул жерде бизди подстава кылат баарыбызды. Туркияны, Бородок Азияны, Кавказды подстава кылат. Эгерде Иран менен согушуп кетсе. Адам bir жолу айтып коеюн, жана башында айткандай, Иранды басып алышса, Иран жеңилсе, жөөттөр биз чек арасы кеп калат. Нил менен Ефрат, бул азыр мына Нетаньяху айткандай, Египеттен Индияга чейин башкарам дегендей, биздин чек ара кеп калат. Анда бүгүнкү күнү тоот болгондар айтышат, ошондо Иранды колдоп койбоппуз, Палестинаны колдоп койбоппуз деп туруп. Ошондо биз бул жерде болушунча дипломатияны колдонуп, аларды Азербайжанды согуштукка катыштырышыбыз керек эмес. Biz bir tuğanta turayırız, biz Türkiye'liyiz. Koy, soğuşma. Biz Türkiye'liler bu жерде İran'da oldu öyle. Ankeni İran'da жарым eli özü Türktör de var alacaktı. Azerbaycan, İran Türktörü. Azerbaycanlar köp, Türkmenler köp, Kazaklar var. Kırgızlar azırak. Ben azılı Kırgızlar gördüm. 200-300 Kırgız gördüm ayakta. Şondan bu жерде provokatsiyaga Azerbaycan aldırış керек емес. Aldırdı. Анда bizim баарыбыз керек болсо Орусияны бул согушту тартат. Орусия Иран тарапта. Биз Иран тараптабыз. Жалгыз Азербайжан бизге каршы болуп калат да. Даже керек болсо Армения азыр Иранды колдоп атат. Анткени Иранда армяндар да көп. Өзү Иранда бир да динге кысымдык жок. Мен Иранда болгондо мени атайын армяндардын чиркөөсүнө алып кирген, таң калгам. Müslüman мамлекетте бар экен деп туруп. Сунниттердин мечитине кирип намаз окугам. Бул жерде шиялардын мечити бар, христиандардын чиркөөлөрү бар, бүт баарлыгы бар. Ошондуктан бул жөөттөрдүн айтканы бул ойлоп чыккан фантастика ушу. Иранды жок кылышыбыз керек, бул биздин душманыбыз деп. Комментарий окуп көрсөң, биздин кыргыздар өзгөчө мага, анан Дүшөн Ажыга асылгандар, башка ушу азыркы Айтыл Хамини өлгөндө көңүл айткандарыбызга, Иранга болушканыбызга, жөөттөргө каршы чыкканыбызга бизге асылып атпайбы? Силердин шиясыңарбы? Силер Хизбут Тахрирсиңер деп. Хизбут Тахрир сиз причем? Анан мен суннит болушсам, эгерде мен мектеп окуучуларды өлтүрүп койсо Иранда, же болбосо башка өлкөнүн президенти өлтүрүп койсо, кол чачып сүйүнүп отурушум керек бул. Туура кылды жөөттөрүм Америка деп. Адамгерчиликке жатпайт да бул. Мусулманчылыкка жатпайт. Мусулманчылыкка да адамгерчиликке жатпайт да бул. Ошону талкуулап атат да, биз унчукпай отурушубуз керек экен да. Жөөттөр жексе, Америка жексе, кимге жакындап келип? Бизге жакындап келип атат. Нетаньяху сөзүн да эскертип коеюн, мага асылгандарга, Дүшөн Ажыга асылгандарга. Нетаньяху айтып атат, бүгүнкү главный сионист. Шиялар жок кылып туруп, биз сунниттерге кол салабыз деп атат. Туркиянын баш болуп ким калгандарын жок кылабыз деп атат. Биздин очередибиз келип атат мында учукпай турганда. Ошол жерде суроо бергим келет да, мисалы азыр Туркияга ачык эле угрозалар кетип атат, мисалы үчүн Израилдин мындай официалдуу адамдарынан элечи. Анан Туркия деле бөлөк мамлекет, бөлөк мусулман мамлекеттер деле ошону туюп сезип атат. Бул жакта туруп биз туйгандай элечи, андан бетер эле. Анан ошол өзүнүн кезегин күтүп отурбай Иранга кошулуп, алар деле бир коалиция түзүп, анан кийин азыр ушундай башталып аткан учурда Израиль жетишпей аткан учурда кошулуп туруп буну жок кылып койгону кудурет жетпейби же дух жетпейби? Согуштун бир себеби ушул. Биздерге чейин согулайлы деп атат. Бири-бирден. Анткени Айталы Хамини мен сага айтканда 98-жылы 98-жылы биз жолукканда ошондой айткан биринчи идеяны. Мисалы дейт, мен шиямын дейт. Силер суннитсиңер дейт. Экөөбүз эмне үчүн согушушубуз керек дейт да. Бул талаш тартыш тарыхый нерсе дейт. Ким пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдан кийин башкарат деген сөздөн чыккан дейт. Тарыхый нерсе дейт. Ушунча согушайлыбы дейт эми. Ушунча кылым өтүп кетти дейт.
Екіншіден болса, араб өлкөлөрүнүн айырмасы, Иранда монархия жок. Падышаны, шахты качырышкан булар көчкүнө деп. Бүгүнкү баласы келем деп атпайбы? Бул жөтүрө сатылып бүткөн бул. Келсе эле бул Иранды сатып бүтөт, Америка жөтүрө сатып бүтөт. Пехлевинин баласы. Ошондуктан жалгыз бул эми албетте руханий жетекчиликти бул ислам өлкө болгондон кийин айта ала калат. Но фактически өкмөттү аткаруучу бийликти башкарган эл шайланган президент. Андай шайлоо бизде СНГ территориясында жок. Россиядан Түркменистанга чейин таза шайлоо жок мындай. Президентти депутат шайлоосунда таза шайлоо болот. Мугалим президент боло алат. Жөнөкөй адам президент боло алат. Койчуман президент боло алат. Депутат ушундай боло алат. Анан улуттук катчылыктарга квота берген. Сунниттерге өзүнчө орун берген парламентте, армяндарга берген, христиандарга берген. Мында адилеттүү, мында мамлекет түзүлүштү көп өлкөлөрдө жок. Ошол Америкада жок. Америкада эки партия согушат бийлик үчүн, республиканец менен демократтар. Израилде болсо арабтарды сүйлөтпөйт. Израилде жашаган араб жарандары бар, аларды сүйлөтпөйт. Кууп чыгарат залдан. А Иранда болсо, пожалуйста, сүйлөйт. Ошондуктан бул жерде Израиль Иранды жок кылган максаты негизи бул ошол үстөмчүлүк кылам деген. Иран тоскоолдук берип аткан эле бул жерде. Араб өлкөлөрү өзүң айткандай тоскоолдук эмес эле булар үчүн. Сатып алыш оңой эле. Канчасы достошуп бийлеп жүрбөйбү жөттөр менен. Кучакташып, өбүшүп. Булар проблема эмес араб өлкөлөр. Буларга проблема Иран эле. Эми ушул жерде дин менен мамлекеттин бөлүп айтышууда, мисалы, ошол эле батыш мамлекеттери демократиянын негизги өзөгү дагы ошол дин менен мамлекет эки бөлөк болуш керек. Мамлекеттик институттар эки бөлөк болуш керек, экөө айырмаланып туруш керек. Ким айтты ошону? Деп ошентип айтышат да. Мисалы, мусулман мамлекеттерине келгенде бул диний мамлекет болбош керек деген эмелерди, жөөлөрдү алып келишет эмеспи? Бүгүнкү күндө ошол Трамп өзүнүн овальный кабинетинде отуруп алып, аял киши бир эркектерди чогултуп алып, диний кызматкерлерди онлайн түз эфирде отуруп алып, кандайдыр бир молитваларды окуп атат, мисалы да. Ошол эле биздин мусулман бир туугандарыбыз ошону көрбөй, бизде Кыргызстандын ичиндеги динге тоскоол болуп келишет да. Сонун суроо. Мен буларга жооп бере алып, светтик экстремисттерге, теңирчилерге, атеисттерге. Алар светтик деген сөздү которо албайт кыргызча биринчиден. Мен айтам, электриктер мамлекети бизде дейм. Светтик которо албайсыңар деп. Светтикти которгондо бул диний кызматкерлер мамлекетти башкара албайт деген сөздү түшүндүрөт. Бул хиджабка каршы, сакалга каршы, мечитке каршы эмес. Ошо айткан нерсе ошон үчүн светтик мамлекеттер Америка, Франция, Германия баардык жерде динди колдонушат. Америка президент Трамп да, Обама да баардыгы президент болгондо Библияга колун коет. Кудайдын аты менен айтат, мен президент болом. Американы Кудай колдо дейт. Биз айтып көрөйүк ошону. Кыргызстанда жалгыз Куранга кол коюп, Аллах Тааланын ысмы менен ант ичкен мен болом. Мактанган жокмун. Факт катары. Кимиз кайра кыла алды ушуну? Омбудсмен Аккачы болгондо туңгуч кылды. Россиянын элчиси берген килеген Куран Каримде колум коюп алып, Аллахтын ысмы менен Аккачы болуп иштеп бердим. 5 жылдан ашык. Депутат болгондо чөнтөгүмөн кичинекей Куран чыгарып туруп, дайым өзгөрүлгөн конституцияга эмес, мына өзгөрүлгөн китепке кол коюм деп Куранды кармап, Аллах Тааланын ысмын берип, мына 5 жыл иштеп бердим депутат катары. Ким мени сындай алат? Иштегеним эч ким сындай албайт. Эми ушул нерсени карап көрсөң, бизде светтик мамлекетпиз дейт. Токто. Ошол мен дайым айтам. Макул. Биринчиден светтик мамлекет которуп бер. Экинчиден болсо түшүндүрүп бер. Светтик мамлекет эмнесин? Атеизм деп чыгат да. Атеизм бул СССР башынан өткөн, Польша, Румыния, Чехословакия, Албания бүт бар башынан өткөргөн. Кытай мына бул динге каршы мамлекет, анткени коммунизм аякта дин. Коммунизм идеология, экинчи идеология жол жок аякта. Ошондуктан булар динди жокко чыгарган. Баарын молдолорду орус болобу, кыргыз болобу, өзбек болобу атып салышып, мечиттерди, чиркөөлөрдү жаап, даже буддисттерди жок кылган булар. Анткени башка идеология болуш керек эмес. Эми карап көр. Бүгүнкү светтик мамлекет дегендер баары атеизмди иштеп атат да. Дин менен күрөшүшүбүз керек. Наоборот. Светтик мамлекетте сен кайсы көз карашта болбогун, керек болсо сен атеист болгун. Кудайга ишенбеген. Сенин укуңар бир, баардык укуңар бир. Тең укук силер конституция берип атат деп. Экинчиден болсо, мусулмандарга, христиандарга баарына жол ачык. Ошон үчүн Германияда христиан демократик партия бар. Христиан социалисттик партия бар. Биз ислам партияны түзүп көр. Экстремист дейт. Светтик мамлекетпиз. Ошон үчүн мен Кыргызстанда ошо 200 ашык партия бар. Кыргызстан туңгуч партиянын төрагасымын, эки партиясы. Уставка хитр жол менен жазып алганмын. Биз кайра диний жаралыш үчүн күрөшөбүз деп туруп. Динди кошуп алгам да.
Эрк партиясы, ислам партиясы уруксат бербейт эле регистрацияда. Ошон үчүн бүгүнкү күнү даже мына керек болсо Лондондо, Нью-Йоркто кечээ мусулмандар мэр болушту. Алардын диний көз карашыны урматташып, сыйлашып, светтик мамлекет болсо да, астына Куран алып келип, мына сен христиан эмес, Куранга кол коюп, анан Куран окулуп, ант берген дейт. Ошону ант берип, кысматтан киришип атат. Мына светтик мамлекет ушундай болот. А биз болсо атеизм менен чаташтырып атат. Ошол үчүн бүгүнкү күндө мен айтып коеюнчу, Кыргызстанда, Казакстан бүт бара жакта тасылып атат. Өзгөчө мына светтик экстремист менен теңирчилер, светтик экстремист, светтик мамлекетте баарын укугу тең. Бирок динди колдонушат. Эң негизги светтик мамлекет талабы поптор, моллолор башкарбасын. Ислам Республика Иран деп эмне үчүн аталат? Айталла башкарат. Диний адам башкарат. Ошон буну теократиялык мамлекет дейт. Теократик мамлекет дүйнөдө 3 эле. Бул Иран, Айталла башкарат. Сауд Арабия, бул да теократиялык мамлекет. Падыша Сауд Арабияныкы. Ошол эле мезгилде ал Мекке, Медина менен ыйык жерлердин кожоюну. И Ватикан, католиктердин падышасы Ватиканды башкарат. Ушу 3 мамлекет теократиялык мамлекет болуп эсептелет. Bundan тышкары, мисалы, ошол эле көбү айтып берет эмеспи, мусулмандар силер монтип жомокторго ишенесиңер, хадистерди алып келсек, бөлө кылсак. Бирок ошол эле кезде Нетаньяху же болбосо Американын жакында Израилдеги элчиси деле отуруп алып, Курандан мурунку 3000 жыл мурунку Мода берилген деп. Торанын жоголуп кеткен тексттерин алып келип атпайбы, мисалы үчүн убада берилген ушул жерлерде Нетаньяху башкарганы укуктуу деп жана Такер Карлсон суроо берип атпайбы? Мыкты журналист. Бул кандай болуп калат? Сен генетикалык экспертиза өткөрдүңсү жок деп. Бул кандай бир информациялык согушта отуруп атканыбыздын белгисиби же чындап эле биздин арабыздагы мусулмандардын мындай түшүнгүсү келбеген себеби? Биринчиден биз сионисттин бир еврей сионизм эмес, жөт сионизм эмес, христиан сионизм барын эске алышыбыз керек. Христиан сионизмдин негизинен кармалгандар бул евангелисттер. Американын президенти Трамп ошол баш ийип калган евангелисттерге. Бул христиан сионисттер. Эмне болсо колдой берет да, сен айткан жомокторду колдой берет да булар. Чыныгы археологиялык казууларга келсек, мен өзүм тарыхчы катарында айтайын. Ушунча казып көрүштү Палестинаны, Израилди. Бир да факт ошол мурда Израиль ушундай башкарган деген жок. Кичине мамлекеттер болгон экен. Жана бизкиндей Хиба хандыгы, Бухара хандыгы ушундай Соломон башкарган экен, Иудей башкарган экен, Давид башкарган экен булар. Бирок фактылар жок. Ошон үчүн булар азыр атайын мектептерде, университетте сабакта окутат. Ветхий Завет, Новый Завет деп туруп, бул Ветхий Заветте Иса пайгамбар жөнүндө жок. Ошон үчүн булар өздөрүнкү эсептейт жөөттөр. Христиандар аны тааныйт. Бирок Жаңы Заветте анда Иса пайгамбар пайда болгондо уже жөөттөр аны христиандарды бул язычник дейт да, жана биз теңирчилер айтпыз, теңирчилерге теңеп койгон да буларды, булар өлтүрүш керек буларды деп туруп. Анан кийин жана түкүрүшөт. Чиркөөнү карап туруп христиандар көрсө түкүрүнөт, жиркенет. Анан буларды Иса пайгамбарды мошенниктешет булар. Ошол үчүн бул жерде аларды колдой турган христиан евангелисттер бар, сионисттер. Экинчиден болсо, бир да факт жок болсо да, булар ушу Библияга каршы чыгып атат булар, Новый Заветке. Христиандар. Но ошол керекчелерин айтып атат, мен көрдүңөрбү? Биз жөнүндө айтылып атат деп туруп, ушул жерде башкарып. Ошол жерде кичине жерлерде падышалар болгон экен, чоң Израиль жок болгон экен, айтат, бекер сөз ал. Анан үчүнчүдөн болсо биз айтышыбыз керек, токто. Булар жомокто айтышып атат. Анткени Муса пайгамбардын сүннөтү жок. Иса пайгамбар алейхиссаламдын сүннөтү жок. Буларды калган жок. Булар только ушу Библияда айткан боюнча келет. То Библияны 4-5 автор жазган. Иоанн, Фома, Павел, Матвей ушулар жазган. Курани Каримден тышкары биз негизги катарында эмнеге ишенебиз? Сүннөткө ишенебиз. Сүннөт бул биздин аны көргөн адамдардын, анан риваяттар менен келген Имам Бухари, Тирмизи, Муслими, башка хадисчи болткандардын ушу Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи жашоосун алынган, сөздөрү, кылган иштери. То есть реальный адам негизинде биз кылып атпайбыз, ошо бизги жомок эмес, алардыкы жомок. Биз реалдуу сүннөткө таянып кылып атабыз. Эгерде бир иш кылсаң айтасың да, сындаса, токто. Мен сүннөттү тирилтип атам дейсиң. Туурабы? Ал айта албайт да андай. То алар Библияны айтып атканда такташ керек, токто. Сен Матфейдин Библиясын айтып атасың, башка бирөөнүн Библиясын айтып атасың. Карама-каршылар нерселер көп болот аякта. Аздан бир 5-6 вариант табылып туруп, вообще бул азыркы Библияга каршы нерселер.
Аякта жана 3кө бөлүнгөн жок. Ал айтып атпайбы? Бизде Кудай бар, баласы бар, анан ыйык рух бар деп туруп. Ошол нерсе вообще жок нерселер Библия табылыптыр. Ошон үчүн бул жомоктор аларда бизде эмес. Анан эми бул жаатта мисалы үчүн көбү баягы динден алыс адам, саясаттан алыс адам, геосаясаттан дегеле алыс адамдар бар да. Ошолорго түшүндүрүп кетсек, эгерде бул Нетаньяхунун планы, Трамптын планы, жөөттөрдүн планы, сионисттердин планы ишке ашып, булар ошол өзүнүн Давид башкарып турган империя дейли мындай жомок. Ошол территорияларды баш ийдирип алса, эмне коркунуч бар? Эми баш ийдире бербейби, билгенине жашай бербейби деген адамдарга эмне коркунуч бар? Биз коркунубуз биринчиден жөөттөрдүн расмий диний китептеринде жазылган. Ар бир жөөттө 2800 кул болуш керек деп. Жөөттөрдөн эмес, башка элдерден деп туруп. Гой деп коет. Гой. Биз ошо гойлордон, кулдардан болобуз. Экинчиден болсо, алардын ыйык китептеринде айтылып кетет, раввиндер тастап атат, өлтүрөлгүлө дейт гойлорду. Даже керек болсо балдарын аябагыла, эткени булар чоңой бизге каршы күрөшөт дейт. Боюна бар аялдарды өлтүргүлө, төрөгөндө алар бизге каршы күрөшкөндөрдү төрөйт деп туруп, боюна бар аял, жаш балдар баарын өлтүрүшүп атат. Палестинаден көрдүк го. 70 миңден ашык адамды өлтүрдү, анын 20 миңден ашыгы жаш балдар. Жаңы төрөлгөн менен ушул 13, 14, 15 жаштагы балдарды баарын эмес өлтүрүп атат. Мына азыр Иран кол салганда жана мен айттым, Пурим деген майрам бар. Булар перстен өчүн алабыз дешип атат. Амалектен. Булар сразу балдарды өлтүрүштөн баштады. Эми дагы коркунучтар кандай болушу мүмкүн? Булар кимге ишенип атат? Иблиске. Булар ачык айтып атат. Биз иблисти күтүп атабыз дейт. Машайх деп коет. Христиандар аны билип турат. Айтып атат, мусулмандар бизге жакын. Алар да ушу жана антихристке каршы чыгышат мусулмандар. Тем более биздин Иса пайгамбарыбыз келип туруп согушат экен ошо менен деп турса да, ишин айныгандар бар, жөөттөр сатып алгандар. Ошо жөөттөр жак болуп кетип атпайбы? Болосо ушунча Европа, Американы сатып алабы жөөттөр? Акча негизи роль ойноп атат. Бул жерде ишеним экинчи орунга туруп калып атат. Анан экспериментти көрдүңбү кеч жакында? Bir христианка акча берип, буддистке христианга айтып атат, мен сага $10,000 берем, анан көбүрөөк берем, сен мусулман болосуз, болом мусулман дейт. Мусулман келип, $10,000 берем, христиан же башка дин болосузбу? Жок, болбойм, динимди сатпайм деп атат. Ошон үчүн Кудайга шүкүр, биз динимизге биз бекем турабыз. Анан аркылуу сатылып атпайбы? Анан булар антихрист күтүп атат, жөөттөр. Анан бул жерде дагы бир нерсе алышыбыз керек. Биздин сен айткандай мусулмандар хадисти угуп алып эле, бу Ирандан, Исфахандан 70 миң жөөт ушу жалжалга кошулуп, алар ушул мусулмандар менен согушат экен дешип атат. Токто. Ошо 70 миң жөөт кайерден келип атат? Исфахандан. Исфаханга азыр келиши мүмкүн. Булар азыр Иранды басып алса, канча жөөттөр көчүп барат. Жана Нетаньяхунун Великий Израиль деген планы боюнча. Ошондо дажал жакындатып атпайбы? Ошо Израилди колдогондор Иранга каршы чыккандар. Ошо мен өзү суний мусулмандар айтып коеюн. Биз азыр колдосок, акырет күндө биз алсытабыз дагы. Эгерде азыр жөөттөр кирип алса Иранга, акырет жакындап калат. Дажал жакындап калат. Антихрист жакындап калат. Бул мусулмандар катуу турбаса христиандарга ишенич жок азыр, көпчүлүк христиандарга. Биз катуу турушубуз керек Израилге. Анан мындан тышкары Израиль, өзүңөр жакшы билесиңер, дүйнөдөгү канча табигый байлык болсо, кем байлыктар болсо, баарын ээлеп алат. Бизге да кумторго ким алып келди? Кумторду. Биз азыр Эпштейн жамандап атабыз дүйнө боюнча. Бирштейн деген жөөт Чыңгыз Айтматовго чыгып, ушу кумторду деп Канадага алып берет. Жөөт турган бул жерде Кыргызстан байлыгына. Анан кийин электр энергия кымбаты боюнча, жок жерден акча кылуу боюнча ким? Максим Бакин кеңешчиси болду. Шыршов жөөт. Ошондон карап, Кыргызстан өзүң карап көр, канча жөөттөр иштерди кылып берди. Биз болсо алыска, Иран алыс, Палестина алыс дейбиз. Бизде уже алар көптөн бери үсөмчүк кылып атат. Ошондон сактыкка кордук жок дейт. Бүгүнкү күнү Иранды сактап калсак, өзү сактап калган болобуз. Эгерде биз азыр унчукпай кайдыгейлик өтсөк, этең кезек бизге келет. Туркия келет. Туркияда жок болсо, бизге оңойлуу кол салат. Ошондон бири-бирибизди колдошубуз керек. Анан акыркы жылдары айтып аткан Аятолла Хаменеи да, Иран президенттери айтып аткандай да, анын ичинде Ахмединежад айтып аткандай, шия менен сунниттердин бүгүн биригиши керек. Палестина биригип атты эле. Бүгүн болсо мына коркунуч бириктирип атат. Америка, Израиль согуш ачкандары. Биз биригишибиз керек. Мусулмандар канча бириксе, ошончо күчтүү болобуз. Ошол жомок дегендерге дагы бир мындай маалыматта бүгүн эле окудум. Такер Карлсон ошо өйдө айткан, мындай бул Трамптын жанында жүргөн, өзү учурунда тарапташ болуп жүргөн адам ачык эле бүгүнкү күндө каршы чыгып атат. Трампка деле, сионизмге деле, бүгүнкү чыккан согушка деле. Анан ал айтып атат да,
булар ачыктан ачык ошол сиз айткандай жөөттөрдүн ыйык китептериндеги ишти аткарам деп аляксаны бузганы аракеттерди жасап атышат деп. Туура айтасың. Булардын планы боюнча качан антихрист келет? Качан иблис келип буларды колдойт? Жана Даджал качан келет? Булар баарын бир нерсеге байланып. Биз азыр Алякса мечитин бузуп, үстүнө өзүнүн үчүнчү чиркөөбүздү курсак дейт, ошолор келишет дейт. Ошон үчүн булардын негиздеги максаты бири, ушу Иран колдобосо, мусулмандар жалгыз калса, башка өлкөлөр колдобосо Палестинаны, булар Палестинаны жок кылып көчүрүп, анын ордуна еврейлерди көчүрүп атат дүйнө боюнча. Анан эң негизги максаты Алякса мечитин буздуруп, үчүнчү өзүнүн чиркөөсүн курса, Даджал келет, иблис келет, антихрист келет. Не десек да ошол келет да. 666 келет да. Кинолорду көргөндөр бар да, ошо антихрист келет да. Ошондо жөөттөр дүйнөнү башкарат. Биз аны каалабайбыз. Ошондуктан биз азыр аларга туруштук беришибиз керек. Аляксаны буздурсак, азыр тем более биздин мусулмандардан ичи Кадыр Маликти айтып атат, коркунуч пайда болуп атат дейт. Алар өзү провокация кылып, ракета менен соктуруп дейт, Аляксаны бузуп, Иран кылды деп айткысы келип атат дейт. Кудай сактасын аны. Аллах Таала өзү сактасын. Мындай азыр чамчылыкка жол берилсе, анда биз өзүбүзгө ыйык болгон 3-чү мечитти ажырайбыз. Макка, Мединадан тышкары ошо Аль-Кудстагы мечиттен ажырайбыз. Ошол үчүн бул жерде сак болушубуз керек. Мен бул сөздү өзүгө айткан жок, биз колубуздан неме келет эми. Мен ушу Туркия, Европа мамлекеттерине аларга да согуш кереги жок. Алар эки дүйнөлүк согушту башынан өткөрүп, алар азыр евро биримдик түзүп алып эң бактылуу жашап атат. Баары ошо качкан аракет кылып атат. Африка, Азия, кайкы болсо, мусулманы да, христианы да, язычты баары качкан аракет кылып атат аякта. Ушул жерде мен жана сиз сөзүңүз айтып кетейин деп атам, мусулман асылгандары. Биз кайра эле ушу шия, суннит болуп урушушубуз керек дейт. Рафи дейт, анда мындай дейт, Иранды колдобошубуз керек дейт. Не кылса кыласың дейт, жөөттөр менен бир дейт. Жөөттөр менен бир эмес. Жөөттөр менен бир болсо козголот элеби? Алардын руханий жетекчисин Аятолла Хаменейни өлтүрүшөт эле булар. Алар ушунча адамдарды өлтүрүшөт эле, ушунча ракета салат элеби? Наоборот, биз Европаны үйрөнүшүбүз керек. Бүт согушту баштагандар, бири-бирин өлтүрүштү баштагандар, жана еретик болуп, христиан болуп, анан католик, протестант, православный болуп согушуп булар. Анан Парижде эсибизде бар, Александр Дюманын китептеринде бар, Варфоломей түнү, бир түндө бүт еретикти, башка христиандарды агымын өлтүрүп чыгышат. Берки католиктер, протестанттар согушат Германияда, Орусияда старовер, жаңы ишемдегилер деп староверди куйт Сибирь, север жакка, анан эки дүйнөлүк согушту башташат христиандар. Ушунча кан төгүлүп, алар бири-бирин өлтүрүшүп, акыркы деди кой, бири-бирибизди кечирели. Бул тарых. Өткөнчүгө салават деп коебуз, өткөнчүгө салават. Ангара бактылуу жашайлы, чеграны жок кылайлы. Биз Европабыз. Биз баалыктарыбыз бир. Келечегибиз бир деп Европа биримдигин түздү. Ушу мусулмандар келгенде жок да, биримдик жок да. Ал суннит, бул шия, дагы бирикеле ойлоп чыгышат. Бирикпейбиз деп туруп. Ошондо бизде мусулман биримдиги жок. Канча аракет кылышты? Палестинаны эгер биз бириксек сактап калат элек да. Палестинаны сактаганы биз бириге албадык. Кайра эле тамаша кылып турушат. Керек болсо Газага дуа кылып алалы деп бүт араб өлкөлөрдө мечитте тыюу салып коюшту. Бизде го эми молдалар билбейм үчүн айтпайт. Мен дайыма записка берип айтышам, Палестина үчүн дуа кылып коелу деп. Не үчүн ошо араб өлкөлөрдө тыюу салып койду? Ошол Иранда дуа кылышат эле. Мен мисалы Иран канча болду, мен жума намаздарына катышкан элем. Америка өлүм, жөөттөргө өлүм, Англияга өлүм деп туура Англияны кошуп жүрүшкөн экен булар. Анан Палестина дуа кылышат эле булар. Ошон үчүн ай бир нерсенин жакшы жагын издейли. Анан эски тарых нерсеге таянып эле жамандай бербейли бирибизди. Аны тарыхка таянсак, анда тарых нерсе биз качан Иран менен согушканбыз? Эч качан согушкан жок. Кыргызстан мисалы Иран менен. Башка сунний өлкөлөр менен согушканбыз. Кытайлар менен согушканбыз, башкалар менен согушкан, Иран менен согуштук. Мен тарыхка карай айтам, биз согушкан жокпуз Иран менен. Ошентип биз реалдуу болушубуз керек. Бүгүнкү күндө ойлошубуз керек, биригишибиз керек. Эгерде мусулман өлкөлөр евро биримдик окшоп биригип алсак, виза жок болсо, бири-бирибизге катташып жүрсөк визасыз эле, аэропортто күтпөй, Туркия эми 90 уруксат берген го, Малайзия, Индонезия, араб өлкөлөрү, Борбордук Азия, дан башка мусулман өлкөлөр, Албания, Кавказдагы өлкөлөргө барып турса кандай сонун болот эле, ынтымак болот эле. Европалык окшоп. Буларда ынтымак бар. Не дегенде бирөөнү чачышса экинчиси болушат. Мына Испанияны жана экөөбүз мисал келтирейик. Испания Американы Израиль согушуна каршы чыкты, базаларын колдон бойсуңар деди, бүт Европа колдоп кетти Испанияны. Бизде ошондой болот эле да.
Az biz birbirimizni kolдоп эле десейле дам бере чыгат акылдуулар. Тарыхта мындай эле, китепте мындай эле деп туруп. Токто. O ahiretке чейин күн бар әле. Эч болсо бактылуу жашайлы мусулмандар. Бизе күчтүү болойлу. Бизе биргейле. Чегаралар жок кылайлы. Мына эч болсо Борбордук Азияда жок кылса кандай жакшы болот. Мисалы азыр Өзбекстанга, Тажикстанга, Казакстанга өтүш үчүн чегарада турабыз. Канча саат өзгөчө фуралар жүктү алып өтүшө албайт. Адам эмес, машиналар турат өтө албай. Чегара жок болсо кандай сонун болмок. Ошон үчүн Израиль, жана мен сураган жоону аяктайын. Бирип кетпесин деп туруп, мусулмандар шиялар менен суннилер бирип кетпесин, анткени Иран катуу аракет кылат эле. Согол деп Иранга сокку салды. Бирип кетиш калаган жок да ал. Эгерде ушу жол менен кетип бирип кетсек, албетте бул жерде өз лидерлери чыгат. Туркия, Иран лидер болсун мейли, араб өлкөлөрдөн бирөө чыксын, биздин Орто Азиядан бирөө чыксын. Но биякта өздүн биримдигибиз болот эле да. Бүгүнкү күнү биз ким менен биригип атабыз? Же болсо Америка бизди курчтарымдады. Америкада биз жатпыз. Американ балыктарына калсак, эмне үчүн биз МПОлорго каршы чыктык? Жана закондо жазган башта мен турдум. Анткени алар бизге гейлерди алып келет, лесбиянкаларды алып келет, гей парадтарды алып келет. Анан кийин эркек үйлөнүп, балдарды багып алып туруп, даңгейлерди өстүрөт. Анан кийин жана сойканаларга уруксат берет булар. Сойкулардын профсоюзу түзүлөт. Топ алды. Орусун күндө Алла Таала аларды бизге жолтупасын. Мына көрдүңбү, биз эч кимге бириге албайбыз. Бизге ким жакын? Мусулмандар жакын. Каалайбыз, каалабайбыз, мусулмандар жакын. Анын ичинде түрк мамлекеттери. Эми талдоочу катары бул болор иш болду. Башталды, согуш болуп атат азыр. Сиздин оюңуз боюнча кайсыл учурга чейин болот? Кандай жыйынтыктарга жетишет? Ким жеңүүгө жакын болот? Эгерде Израиль жалгыз болгондо, ошол 1 саатта жок болот Израиль. Иран жок кылат эле. Кошумча араб өлкөлөрү жардам берет Иранга. Негизи душманыбыз жок болсун деп, жок болду деп. Бирок Америка колдоп атканына байланыштуу согуш созулат. Мына мисалы Америка курал бербегенде, миллиард акча бербегенде, Израиль ким эле? Ким эле Израиль? Памперс кийип алган солдаттар. Туалетке барган коркушат эле, жайында жайлап коет эле, жүрүп басып атканда алар. Аялдар менен, жаш балдар менен согушуп аларды өлтүрүп атат. Алар өтө эле күчтүү солдаттар эмес Израиль. Ооба, куралы күчтүү, заманбап куралдар. Айтышыбыз керек. Эң күчтүү заманбап куралы бар Израиль, куралы жок, армиясы жок, Палестинаны согуш деп жайлап уялбайсыз, аларды өлтүрүп атат. Эгер тең-метең мамлекет келсе, буларды биз фашист деп коебуз, жөөттөрдө, азыркы фашисттер деп. Бирок немис фашисттер эч качан куралы жок элге кол салган жок. Ал дайым башка мамлекеттер менен согушчу эле. Алардын куралы бар эле, аскери бар эле. Жөөттөрдүн айырмасы куралы жок, турушук бере албаган, таш тамаш эч нерсеси жок, Палестина менен согушуп атат. Бекине турган үйлөрү жок, баарын талкалашты, ачык атып жүрүшөт. Снайперлери, жаш балдарды атып жүрөт, жана гуманитардык жардам алып аткан аялдарды атып жүрүшөт. Жер болсо адамдар басып аткан өлтүрүп жүрүшөт. Бул уят мындай. Армия деп аталган, согуш деп аталган уят. Ошон үчүн мен буларды согуш деп айтпайм, геноцид болот Палестинада. Иранда болсо армиясы бар. Ошондуктан бир күн менен бүтпөйт бул, бир ай менен бүтпөйт. Эгерде азыр Трамп капитуляция кылат деп атпайбы Иранга? Иран президенти сонун жооп берди. Бекерде айтыпсыңар деди. Эми бекер жепсиңер деп айтпайм, бекерде айтыпсыңар деди. Ошол бизге айткан ультиматум менен кошо аркы дүйнөгө кирип кеткиле дейт. Иранды багынтырыш кыйын. Анан согуш мени оюмча 1 айда бүтпөйт. Эгерде аскерин киргизсе, созулуп кетиши мүмкүн. Ракеталар бири-бирине ата беришет. Иранда ракета көп. Ошон үчүн Орусия берип атпайбы, Орус Украина каршы колдонуп атат. Иран дрон чыгаруу боюнча алдыңкы орундардан биринде. Ошондуктан аскерин киргизсе, анда согуш созулат, 3 ай 4 айга созулат. Бирок Иранды жеңе албайт. Акыры бир келишимге, тынчтык келишимге келет. Жана Трамп азыр айтып атпайбы? Мен мурдагы шахтын баласын койбойм, но Ирандын ичинде өздөрүндө достойный адамдар бар деп атпайбы? Ошолор бирөөнү шах кылып коюм деп атпайбы? Падыша кылып коюм деп атат. Ошого барышы мүмкүн. Но Иранды толук жеңе албайт. Иранды элини мен билем, жана шахидке дайыр эл бул. Биз айтышыбыз керек, Палестина шахидтердин эли эң каарман эл. Анан кийин биз Иранды айтсак болот. Эгерде Корея кол салса, Кореяны айтышыбыз мүмкүн. Алар шахид деп эбейбиз аларды, бирок камикадзе. Алар президент үчүн өлүп берет. Идеология жок өлкөлөрдү жеңиш оңой. Иранда идеология күчтүү. Ошон үчүн кеминде ушу 3-4 айдан алдын бүтпөйт бул. Же болбосо ага чейин Америка түшүндүрүп артка кетиши мүмкүн. Израиль айтышы мүмкүн, болду. Өзөктүк заводдорду жок кылып бердим сага. Ракеталарын жок кылып бердим. Авиациясы кемелерин жок кылып бердим. Болду эми, согуш токтотолу деп. Иран менен сүйлөшөлү деп. Айтал Хаминейни өлтүрүп бердик. Башка бирөөнү коелу, тынчтыкка келели деп туруп.
Бул жерде анан кийин Европанын позициясы эң жакшы болуп атат. Европа колдоп атат азырмы? Эми бул колдоону Франция, Англия, Германия колдоп атат. Но калган Европа өлкөлөрү колдобой изеп атат бул согушту. Значит, бул жерде Америка мурда да тайына албайт аларга. Согуш эртерээк бүтүп калышы мүмкүн. Менин үмүтүм ошондо. Иран өзүнүн мүнөзүн көрсөтөт, өзүнүн тайманбасын көрсөтөт, бул жерде Американын Израиль чегинет. Израиль өкүнөт албетте. Анткени толук жоккусу келип атат да. Анан жана хадисте айтылгандай, булар жөөтөр толтуруп алса, ушу жөөтөр дажжалды ошондо эришип чыгат да ирандар. Азанча еврей жок немеде, Исфаханда. Исфаханда мен болгом, ал жерде жакшы кооз шаар, аяктама дарыя агат, Исфахан. Үстүндө сонун көпүрө, андай восточный стилде. Анан Пизан мунарасы бар. Пизан мунарасы бар, кымылдайт. Пиза мунарасы. Ошондой мунарасы бар. Мунара үстүнө чыгып алып, аны кымылдасаң, мунара кымылдайт. Бул да туристтер үчүн. Өзү айтып атпаймынбы? Иран элине тийишпесе, мына 47 жылдан бери санкция болбосо эң өнүккөн мамлекеттердин бири болот эле. Эң өнүккөн мамлекеттин бири. Мен урматтайм Иран элине. Мен шия эмес, мен суннитмин. Но мен бул согушта мен Иран тараптамын. Иран эл тараптамын. Бир жамандык көргөн жокмун алардан мен. Тарыхты, өзүм тарыхты унутуш керек. Пайгамбар Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам мезгилинде шия суннитте бөлүнбөйт эле. Аны кийинкилер бөлүп алышкан. Сон биз мен оюмча бүгүнкү коюлган теманын үстүндө мындай кенен сүйлөштүк окшойт. Сиздин келип бергениңизге, убакыт бөлгөнүңүзгө, ооруп атканыңызга карабастан, орозодо кыйналып атканыңызга карабастан келип бергениңизге Алла ыраазы болсун. Жакшылыкта, тынччылыкта, ифтарларда жүрө бергени насип этсин. Амин. Анан дүйнө жүзүндө дагы тынчтык болсун. Эми баягы телевидение болсок дагы аксакал катары сизге мындай сөз берсек. Дуаларыңыз кабыл болсун, кымбаттуу жамаатыңар. Анткени азыр телевидение экинчи роль өткөн. Биринчи орунда силерсиңер. Ушу подкасттар, блогерлер, телевидение азыр эч кимди көрбөй калды азыр. Ошондуктан рахмат чакырганыңар үчүн. Экинчиден болсо, бүгүн сүйлөбөй качан сүйлөйбүз? Орозо күндөрү чындыкты айтышыбыз керек да. Канча адашкандар болуп атат. Канчалар азыркы чейин бөлүнүп атпайбы? Шия сунни деп туруп. Канчасы мал билбей жөөтөрдү колдоп атпайбы? Американы колдоп атпайбы? Ол туура эмес багыттуу адамдарды биз кайтарышыбыз керек. Туура жолго. Ошондо биз чоң соп иш кылган болобуз. Орозо күндөрү туура жолго кайтардык деп. Үчүнчүдөн болсо, орозо күндөрү башталган согуш бүтүш керек да. Адилеттүүлүк менен бүтүш керек. Адилеттүүлүк менен. Анан бул баскынчы жеңип алса, анда бул Голливудтун киносы болуп калат анда. Биз тамашачы эмеспиз, кино залда отурган. Биз аракет кылышыбыз керек, дуа кылышыбыз керек. Биз колубуздан келишинче чындыкты элге жеткизип турушубуз керек. Кийинки кезекте бир жолу эскертип коеюн. Ирандан кийин биздики, сунниттердики эстен чыгарбайлы ошону. Жөөттөр болсо булардын ою болду. Улуу Израиль түзөбүз деп Американы булар минип алышты. Европа эми түшүнүп атат, башка өлкөлөрдө буларды колдоп атат Израилде. Бирок булар да бара-бара түшүнүп Израилден алыстайт булар. Эли азык. Американы көрүп атасың го? Эли каршы чыгып атат. Бүгүнкү күнү Трамптын рейтинги көпчүлүк штаттарда 20, 30, 18% ишеним бар экен. Эми Техаска окшогон, эми Техас эми аякта ковбойлор жашайт. 52% экен. Трамп ишенгендерден. Но калган штаттарда аз. Ошон үчүн Американын эли өзү оонот. Согуш болбосун. Олимпиада жылдары байкы гректерде согуш токтойт эле. Мен да каалайт элем ушу орозо күндөрү согуш болбосун, таптакыр болбосун. Я Раббил Аламин, сени биз сүйөбүз. Ушу Рамазанга жеткизгенге сага чексиз мактоо чечкүчүлүк. Ушу орозо айында азап тартып аткан мусулмандарга өзүң жардам берген. Кол салгандарды өзүң уят кылгын, шерменде кылган. Иранда согуш токтоп, Иран эли жеңсин, Палестина эли жеңсин. Рахинжи мусулман, башка элдер, Сирияда кайсы жерде мусулмандар болбосун, дүйнө боюнча кор көрүп аткан мусулмандар азаттыкта болсун. Я Раббил Аламин, бизди эң жакшы көргөн пенделерин астына алып жүргөн, бизди көбөйткөн, акырет күнү Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мактансın, сүйүнсүн, башка пайгамбарлар жанында мына эң чоң үммөтүм меники деп. Ошон үчүн мусулмандардын баарына аманчылык берген. Эртемнен баарысы тирилткен. Күн түн баарысы колдук кубаттап жүргөн, ооруп аткан ышпа денсаулык берген. Жардар болгондор тез сакайып кетсин. Курман болгондорго Алла Таала өзүң шахид маккамына шахид даражасын берген. Я Раббил Аламин. Ислам дини дайым өсүп өнүп жүрсүн. Исламчылар акырет кечин өчпөсүн. Кийинки Рамазанга чейин баарыбыз эсенчилик, аманчылык турайлы. Анчында силерге ийгилик, оомат, денсаулык, орозоңор кабыл болсун, ниет максаттарыңар, дуаңар кабыл болсун, таравих намазыңар кабыл болсун. Үй бүлөңөрдө дайым бакталай болсун. Кудай билсе кийинки Рамазан айында баарыбыз эсен-аман жолугайлы. Субхана раббика раббил иzzati амма ясифун. Ассаламун алал мурсалин. Алхамдулиллахи раббил аламин. Аллаху акбар. Бири-бирибизди колдош үчүн албетте катталгыла. Туура.